Жанардын жашоосу бороон чапкындуу океандай болуп, ар бир бороон жаңы толкун алып келген. Ал эми тыныгуулар кыска гана болгон. 6 жолу махабаттын кучагында тынч жай табам деп үмүттөндү. 6 жолу жүрөгү тытылды. Эми дагы жалгыз. Ал балдардын курчоосунда отуруп, кээде көз жашы жамгырдай агып турат. Суроолор көп. Жанар бул жүк менен төөлүккө күрөшөбү? Күйөөлөрүнөн эмне себептен ажыраша берген? 4 уул жана 2 кыз анын текебердиги болдубу? Айтор 6 күйөөсүнүн ар бири анын жашоосунда өзүнчө из калтырган. Биринчи жолдошу Аскар анын жаштык сүйүүсү болгон. Ал өзүнүн туулуп өскөн айылынан. Карапайым, боорукер, көзү күйүп турган жигит эле. Алардын никеси кезинде чоң үмүттөр менен окулган. Бала чакалуу, күлкүгө толгон чоң үйдү кыялданышкан. Бирок Аскар үй бүлөлүк турмуштун кыйынчылыктарына даяр эмес экенин көрсөттү. Жоопкерчиликтен да эркиндикти жакшы көрүп, көп узабай Жанарды жаңы төрөлгөн уулу менен таштап кетти. Ал жөн эле таңкы тумандай жок болду. Артында көңүл калуунун ачуу даамын гана калтырды. Жанар мурдагы күйөөлөрдүн ичинен Аскарды өзгөчө эстеди. Анткени ал Жанардын алгачкы сүйүүсү, биринчи жаздай болгон бороондуу сезимдери, көзгө андан башка эч нерсени көрсөтпөй сокур кылган самаганы болчу. Алар мектептен кийин эле баш кошушкан. Жаштыктын деми менен алардын сүйүүсү бардык тоскоолдуктарды жеңе аларына ишенишкен. Ушундай кыялдар менен Жанар менен Аскар 20 жашта эле баш кошуп алышкан. Эки тараптын тең ата-энелери жакшынакай той беришип, кудалардын тилегени да алардын бактылуу болушу эле. Тойдон кийин коноктордун баары узатылып, эки жаштын чогуу жашоосу башталды. Кечки салкында бактагы тапчанда отуруп, Жанар күйөөсүнө суроо узатты. Аскар, биздин келечектеги үйүбүздү, жашообузду кандай элестетесиң? Деди. Жаңы эле келинчөктүү болуп, өзүн арыстан сезип турган Аскар, мен чоң бактын так ортосундагы чоң үйдү, албетте, үйдү күлкүгө толтурган ызы чуу балдарды, чоң оторду кыялданам. Уулдарымды ат мингенге үйрөтөм, деп жооп кайтарды. А мен болсо кыздарыбыздын чачын өрүп, гүлдөр менен кооздоп берем, деп Асел элестетип алды. Бирок жашоо алар ойлогондой болбой, чогуу жашоонун нугу башка жака тез эле бурулуп кетти. Алардын уулу Баатыр төрөлгөндөн кийин эле Аскар өзгөрө баштады. Мурда мээримге, назиктикке толгон Жанардын көздөрүнөн өзү түшүнө албаган кандайдыр бир тынчсыздануу байкала баштады. Күйөөсүн күтүп, жүрөгү кусалыкка толду. Аскар болсо башка бирөөнүн жытын жугузуп, түн бир окумда үйүнө кайтып келе баштады. Жанар аны менен сүйлөшүүгө, эмне болуп жатканын түшүнүүгө аракет кылды. Бирок Аскар, мен чарчадым, мага дагы эркиндик керек, деп колун шилтеп койду. Эч нерсени түшүнбөгөн Жанар, эмнеден эркиндик керек сага? Ким эркиндик бербей жатат сага? Же менденби? Балаң Батырданбы? Деп бул жөнүндө ойлонуудан да коркту. Бир күнү эртең менен ойгонуп, күйөөсүн жанынан таппай калды. Столдун үстүндө Олдоксон колу менен жазылган кыска жазууну тапты. Мени кечир. Мен үй бүлөлүк жашоо үчүн жаралган эмесмин. Мени издебе. Мына ушундай болду. Эч кандай түшүндүрмө жок, бөлөк сөздөр жок. Ал жөн эле таңкы тумандай жок болуп, учу кыйрыксыз талаага эрип, артында көңүл калуунун ачуу даамын жана Жанардын кучагында кичинекей Баатырды гана калтырды. Мындайда адатта биринчи кезекте апа жардамга келет эмеспи? Жанар апасына чалып,
жагдайды шашпай түшүндүрдү. Апасы кызына туура кеңеш берүүнүн ордуна тескери жол көрсөтүп: «Ай кызым, сен эмнени күттүң эле андан? Коросунда 4 кою, бир арык уyu бар. Анан дагы бир пайдасы жок айгырды баккандан башка эч нерсени билбейт. Сага караганда ошол атын жакшыраак сүйсө керек. Башка бирөөнүн жыты менен келип жатса, анда анын башка катыны бар да. Оокатыңды жыйнап даярдана бер. Мен 2 күндөн кийин барам», деди. Ал бир кезде ага бакыттын очогу болуп көрүнгөн кичинекей үйдө жүрөгү жараланып, жаңы төрөлгөн уулу менен жалгыз калды. Күйөөсү кетип калса, келин үйгө батмак беле. 3-күн күн дегенде апасы чоң машина менен келип, Жанарды кайра төркүнүнө көчүрүп кетти. Кудагыйлар анчалык деле аша чаап, жаман жакшы айтышкан жок. Жолдо келе жатып апасы Жанарга: «Мен сага шашылба дегенмин. Күйөө калбай кала тургансып, кайда шаштың? Эркек толуп жатат. Мен айтканымды угуп, Аяш атаңдын уулу Маратка эле тийсең болмок. Мына эми 1 жыл айланбай эрден чыктың», деп ансыз да кайгырып турган Жанардын көңүлүн ого беттер оорутtu. Жанар болсо энесин укпай, ээн баштык кылган үчүн өзүн айыптуу сезип, ичинен уулу менен сүйлөшүп баратты. «Мен сени татыктуу адам кылып тарбиялайм, балам. Муктаждыкты, кыйынчылыкты эч качан сага сездирбейм», деп баласына ант берди. Арадан жылдар өтүп, эч кимге жар салбай эле апасы Жанарды баягы Аяш атасынын уулу Маратка күйөөгө берди. Маратта турмуштан жолу болбой, аялын кетирип, жалгыз жүргөн экен. Анын үстүнө Мараттын атасы айылдагы байлардын бири болгондуктан, Жанардын апасы башынан эле кызынын байлардын үйүндө жашашын каалайт эле. Мараттын атасы каза болуп калганда, ал топтогон байлыктын баары Мараттын колунда калган. Кызыгуунун баары ушунда эле. Бир күнү кызына белек алып келмиш болуп, апасы кудагыйы үйүндө жокто Жанарга келди. «Кызым, ар бир жаман иштин артында жакшы иш турат деген сөз бар эмеспи? Кеч болуп кете электе Аскардан ажырашканың бир чети жакшы болду. Эмне кыласың? Анын уйларын саап, сүтүн тартып, кул болуп, андан көрө мына Марат сага уй садырбайт. Каалаганыңды бутуңдун алдына тизип коет. Керек болсо, ушул үйдөгү байлыктын баары сеники болот. Колдон чыгарбаганга аракет кылып жаша», деди апасы. Экинчи күйөөсү Марат Аскарга таптакыр, карама каршы адам болгон. Ал ийгиликтүү ишкер, өзүнө ишенген жана дымактуу эле. Жанарга кымбат баалуу белектерди берип, жыргал жашоону убада кылды. Ал Жанарга кымбат баалуу атырларды, башын айланткан белектерди, жибек көйнөктөрдү, жаркыраган мончокторду, экзотикалык аралдарга саякаттарды тартуулады. Жаңы күйөө ага байлыкка толгон жашоону, эч качан кыялданбаган жашоону убада кылды. Бирок жылтылдак алтындын артында суюк, эсепчил адам бар эле. Күндөрдүн биринде Марат аялынын кийимдерин тандап алды да: «Мындан кийин ушул кийимдерди гана киесиң. Кайда барарыңды, ким менен баарлашарыңды алдын ала айтып турасың», деди. Күйөөсүнүн айткандарына эси ооп, жооп кайтара албады. Ооз ача турган болсо, астындагы жашыл бакча бир заматта суусуз куураган чөлгө айланат да калат эмеспи? Анын үстүнө апасынын айтканы моюнга илинген тумардай болуп дайыма Жанардын эсинде. «Эмне болсо да чыда кызым. Мараттын бар тапканы сеники болот. Каяша бербе. Оозуңду кулпуга сал. Көр бол, дүлөй бол. Ошондо утасың», деген эле апасы. Ошондуктан Марат менен талашканга Жанардын эрки жетпейт. Күндөн күнгө көзөмөл катуулай берди. Анын баскан турганын сындап, эркин жашоого мүмкүнчүлүк берген эмес. Жанар өзүн алтын капаска түшкөн чымчыктай сезди. Ооба, алтын капас. Ал кооз.
Асыл таштар чачылган, бирок капас бойдон калды. Күйөөдөн бага ачылбаган Жанар мурдагы күйөөсү Аскар менен Маратты көп салыштырчу болду. Аскар таштарды аралап аккан тынч суудай. Марат болсо баш айланткан бийиктиктен кулап түшкөн шаркыратмадай эле. Эки күйөөнүн карама каршылыктары көп. Аскар Жанарга жапайы гүл берсе, Марат алмаз берген. Аскар жылдызды айтса, Марат кирешен айтты. Марат ийгиликтүү ишкер болгондуктан текеберликке да барып, ырайымсыздыкка да тымактуу болгон. Анан да Жанарды кооз оюнчук, досторго көргөзө турган олжо катары көргөн. Экөөнүн баш кошкондугу Жанар үчүн акча каражат жагынан жеңил болгону менен анын жашоосу чындап эле капаска айланды. Жанар боюна бүтүп бала төрөлсө Маратты өзгөртөт деп үмүт кылган болчу. Бала Мараттын мээримин ойготот деп ишенчү. Убагы келип Жанар кызы Аминаны төрөдү. Күйөөсү уул самап жүргөндүктөн кызына маани берген да жок. Анткени мурдагы турмушунан анын дагы эки кызы бар болчу. Чоң үйдөгү жалгыздык Жанарды күндөн күнгө оорулутуп жатты. Алтын дубалдар, хрусталдуу люстралар, антиквардык эмеректер, мунун баарынан азыр Жанарга кымындай да пайда жок. Ал бир кезде эңсеген байлык бутунун алдында, бирок жан дүйнөдө тынчтык жок. Аскардан калган уулу менен кызы Амина гана анын көңүлүн бир азга көтөрөт. А жан дүйнөсүнө орноп калган караңгылыкты балдары деле толук тарата албады. Уктап жаткан балдарын карап, силер менин бир чагылышымсыңар. Силер менин кан тамырымсыңар. Силер менин келечегимсиңер. Силер да мага окшош коргонуусуз, көзү карандысыңар. Бирок менин тагдырымды кайталоого болбойт. Мен ага жол бербейм. Мен бул алтын капастан чыгышым керек, деди Жанар. Бирок муну кантип кылуу керек? Марат анын бардык каржысын, кыймыл аракетин көзөмөлдөп турду. Ал ага толугу менен көз каранды болгон. Качуу ою реалдуу эмес, жиндидей көрүндү. Бирок Жанар кадам сайын этияттык менен аракет кыла баштады. Ал Мараттын иш бөлмөсүндөгү документтерди изилдей баштады. Күйөөсүнүн каржылык иштерине үңүлүп, бир жылчык акчага жетүү мүмкүнчүлүгүн табууга аракет кылды. Ал ага жардам бере ала турган адамдар менен, юристтер менен, ушундай окуяларды баштан өткөргөн аялдар менен баарлаша баштады. Мындай адамдар коркунучтуу болчу. Марат таасирдүү, ырайымсыз адам эле. Ошондуктан эгер ал аялынын максатын билип калса, Жанарды катуу жазалоодон тартынбайт эле. Бирок Жанар тобокелге барууга даяр болчу. Күндөрдүн биринде Мараттын иш бөлмөсүндө эски кагаздарды иригеп отуруп, офшордук эсеп деген жазуусу бар папканы таап алды. Жанардын жүрөгү батыраак сого баштады. Бул документтер анын мүмкүнчүлүгү болушу экенин түшүндү. Ал из калтырбоого аракет кылып, документтерди көчүрүп алды. Ошол түнү Марат иш сапарда жүргөндө Жанар жаңы тааныштарынын бири сунуштаган жактоочуга кайрылган. Жактоочу тажрыйбалуу жана кыраакы аял болгондуктан анын окуясын кун коюп угуп, иш планын сунуштады. Мүмкүнчүлүк бар, Жанар, деди жактоочу. Бирок тез жана чечкиндүү аракет кылышың керек. Марат бул үчүн сени кечирбейт. Жактоочу Жанарга анын атына банк эсебин ачып, Мараттын офшордук эсептериндеги акчанын бир бөлүгүн ошол жака которууга жардам берди. Бул кооптуу кадам болчу, бирок өзүнүн жана балдарынын каржылык көз карандысыздыгын камсыз кылуу үчүн бул иш керек болчу. Бул ишти Марат эртедир кечтир билерин Жанар түшүнгөн. Ошентип Жанар эркиндикке болгон биринчи кадамын жасады.
Бирок Марат олжосун оңой менен кое бергендерден эмес. Жанардын чыккынчылыгын укканда эмне кылат? Анан Жанар өзүн, балдарын коргой алабы? Марат иш сапардан кыжырланып, чарчап кайтты. Үйгө кирери менен «Жанар кайда?» деди ал кызматчы кызга. «Ал Амина менен бакчада» деп чоочуп кетти кызматчы. Марат бакчага чыгып кетти. Жанар отургучта уулу Баатыр менен Аминага китеп окуп жаткан экен. Күйөөсүнүн басып келе жатканынан эле мына эми чатак башталаарын Жанар сезди көрүнөт. Ачуусу келип турса да Марат балдарды чоочутуп албайын деп жалган жылмайды. «Кандайсыңар, балдарым?» деп кыжырдануусун жашырууга аракет кылды. Жанар башын көтөрүп ага карады да «Баары жакшы, Марат, келдиңби?» деп жооп берди. «Үйгө жүргүлө». Кызы Аминаны көтөрдү да баса берди. Кызматчы кызга балдарды карай тур деп буйруду да Жанарды иш бөлмөсүнө чакырды. Ал эшикти ачкыч менен жаап, Жанарга тик карады. «Эмне болуп жатат, Жанар?» деп сурады ал муздак үн менен. Жанар унчукпай туруп калды. «Мен сурап жатам, эмне болуп жатат?» деп кыйкырып кайталады Марат, үнүн бийик чыгарып. «Эч нерсе болбой эле, Марат?» деп жооп берди Жанар, сабырдуу болууга аракет кылып. Марат ага ишенген жок. Ал столуна барып, тартмасын ачты да документтер салынган папканы алып чыкты. «Бул эмне экенин билесиңби?» деп сурады ал, папканы үстөлдүн үстүнө ыргытып. Жанар папканы карап, муздап кетти. Бул офшордук эсептердеги документтердин көчүрмөлөрү болгон. «Аларды кайдан алдың?» деп сурады Марат. Үнү бакылдагандай угулат. Жанар унчукпай калды. Марат анын колун катуу кармап, катуу кысып койду. «Мен сурап жатам. Бул документтерди кайдан алдың?» «Аларды таптым» деп жооп берди Жанар, коркконун билгизбөөгө аракет кылып. «Эмне? Таап алдыңбы?» «Таап алдым дегин?» Марат колун бошотуп, кеңсени аралай баштады. «Жанар, сен эмне кылганыңды түшүнүп жатасыңбы?» Жанар унчукпай калды. Марат анын алдына токтоп, көзүнө тик карады. «Мен сага мүмкүнчүлүк берем, Жанар. Чынын айт. Мен сени кечирем, бирок калп айтсаң өкүнөсүң». Жанар аны карап, күйөөсүнө ачыгын айта турган болду. Анткени ал эч ага эле өз чечимин кабыл алып койгон. Бул үйдө кала турган ою жок. «Мен кетким келет, Марат», деди акыры. «Мен сенден кетем. Аминаны алып кетем». Марат күлүп койду. «Кетип көрчү. Мен сени ушинтип кое берет экенмин да, оңой эле». «Кое берет деп ойлойсуңбу? Сен менин аялымсың, Жанар. Сен мага таандыксың. Амина менин кызым. Ал эч жака кетпейт. Сен да эч жака кетпейсиң». «Мен кетем, Марат», деп жооп берди Жанар. «Мен банктан эсеп ачып, акчаңдын бир бөлүгүн ошол жака котордум. Мен эми сага көз каранды эмесмин». Марат ачуусу келип, жүзү бурмаланып турду. Ал аны ийинен кармап, силкилдете баштады. «Сен менден акча уурдадыңбы? Сен мени сатып кеттиңби?» «Мен жөн гана эркиндикти кааладым, Марат», деп жооп берди Жанар. «Мен өз жашоомду жашагым келет». Марат аны өзүнөн туртуп жиберди. «Өкүнөсүң, Жанар, абдан өкүнөсүң». Ал эшикти тарс жаап, үйдөн чыгып кетти. Жанар коркконунан титиреп, жалгыз калды. Бирок Марат аны кое бербешин билчү. Убакыт тар болгондуктан Марат кайра кайтып келгенче үлгүрүп калуу үчүн балдарынын кийимдерин бат эле чогултуп алып, үйдөн чыгып кетти. Чакырылган таксиге отуруп, жактоочусунун үйүн көздөй жөнөдү. Марат изимден түшүп алабы деп коркуп, терезеден көзүн албай келди. Жактоочусунун үйүнө жеткенде ал таксиден бат түшүп, үйгө шашылыш кирди. Эшигинин алдында күтүп турган жактоочу аларды батирине киргизгенде гана Жанар бир аз жеңилдей түштү. Жактоочу аны кучактап,
Бары жакшы болот Жанар. Мен сага жардам берем. Коркпа, dedi. Жанар жактоочусуна карап, рахмат сизге. Жактоочулардын баары эле сиздей боло бербешин билем. Сиз мага чын дилден жардам берүүнү кааладыңыз. Сиздин чынчыл экениңизди сезген башында эле. Убагы келгенде мен сөзсүз сизге ыраазычылык кылам, деп жактоочуну кучактап койду. Ошол түнү Жанар уктай алган жок. Ал төшөктө жатып, ар бир дабышты угуп жатты. Көзү жумулса эле Марат келип калчудай сезиле берди. Кошуналардын эшиги такылдаса дагы, эшиктин артында Марат тургандай туюлуп, Батирге сүзүп эле кирчүүдөй болуп турду. Оюна түркүн амалдары келди. Акыры качып гана кутула ала турганын билди. Бирок кайда? Ал кайда жашыналат? Ойлонуп отуруп, тоодогу кичинекей айылда жашаган тай эжесин эстеди. Анын үстүнө көптөн бери көрө элек болчу. Таң атканда Жанар жактоочуга максатын айтты. Жактоочу Жанардын чечимин колдоду. Такси чакырып, колуна бир аз акча берди. Абайла Жанар, деди ал. Эсиңде болсун. Эгер сага жардам керек болсо, мен ар дайым ошол жерде болом. Жанар жактоочуну кучактап ыраазычылыгын айтты. Балдарын унаага отургузуп, шаардан алыска жол тартышты. Жолдо баратып ал Мараттан кутулдум деп ойлоду. Ал жаңы жашоону, коркуу жана зордук зомболуксуз жашоону баштай алам деп үмүттөндү. Бирок Мараттын көлөкөсү аны дайыма аңдып турганын билчү. Жанар эми Мараттан алыс. Капастагы чымчыктай жашоодон кутулуп, күйөөсүнүн оор көз карашынан, жабышкан колдорунан, күтүүсүз ачуусунан алыс. Ал анча мынча буюмдарын гана алып, Марат сыртка чыгып кеткенде көздөн кайын болгон. Учу кыйырсыз талаада адашып калгандай, айыл ага тынч башпаанектей көрүндү. Бирөө жарым көрүп калып, айтып кое тургансып, тай эжесинин үйүнөн чыкпай жүрдү. Ал тургай өз апасына да кайда экенин айткан эмес. Телефонду чалмады. Зөөкүр Маратка эркине койбой күйөөгө берип салган үчүн апасына да нааразы болгон. Анан да жактоочу аял: Жанар абайла, жакындарыңдын эчик менен телефон чалчу болбо. Күйөөңдүн колу узун, таап алат, деп ага ар тараптан этият болууну эскерткен болчу. Жер бетин караңгы каптаганда гана бакка чыкпаса, көчөгө чыгуудан корко берди. А баласы менен кызы тай эжеси дүкөнгө барганда ээрчип алышат эмеспи? Сурагандарга неберелерим деп жүрдү. 5 ай дегенде чөнтөктөгү акчасы түгөнүп, Жанар банкка барып келүүнү туура көрөт. Тай эже, мен шаарга барып келбесем болбой калды. Анын үстүнө бул айылга качып келгенден берки жарым жылдай убакытта Мараттан кабар болгон жок. Көңүлүм да тынчып калды. Балким башкага үйлөнүп, бизди унутуп калган чыгар. Кандай дейсиз? Билбейм эми, айтуу кыйын. Аны менен сен жашагансың да. Мага караганда өзүңө маалым. Бирок этиятта көрүп калбасын. Ошентип балдарын тай эжесине калтырып, Жанар шаарга жол тартты. Марат болсо оңой менен багынчу эмес. Ал олжосун кууп жетмейинче артка чегинбеген кароолчу иттей эле. Аялы качып кеткенде бүткүл шаарды астын үстүн кылды, досторун көтөрдү. Айылдагыларды да кулак кагыш кылып, кайненесинин үйүнө кошуналарын көз салдырып койгон. Жанар бара турган банкка да адамдарды дайындап салган эле. Башка айласы болбогондо ал банкка келмек эмес. Банкир кыздын алдына келип, эсептеги акчасын алышы керектигин айтты. Акчаны алып сыртка чыга берерде Мараттын досу Жанарды көрүп калса болобу? Ал унааларга жашырынып, дароо Маратка телефон чалды. Досум, кандайсың? Сенин олжоң азыр эле банктан чыгып баратат. Артынан түшөйүнбү? Эмне кылабыз? Деди. Артынан түш досум, калба. Кайда барса да артынан жүр, мен баратам, деп коюп, телефондон сүйлөшүп турмай болушту. Жанар кайра айылга эсен аман келип калганына сүйүнүп, үйдүн жанына келип токтогон таксиден түшүп жатканда,
жаналгычтай болуп алдынан чыккан Маратты көрүп калат. Ал Жанарга көздөрү жалтылдаган жырткычтай көрүндү. Жанар шал болуп калгандай катып калды. Коркуу аны шал кылды. Сүйлөө жөндө менен ажыратты. Марат ага акырын жакындап, колун кармап, катуу кысып, Жанар ооруганынан бакырып жиберди. Таба албайт деп ойлодуңбу? Деп кыңкылдады ал. Сен менин аялымсың. Менден алыс кете албайсың. Жанар бошонууга аракет кылды. Бирок Марат күчтүү да. Күйөөсү аны жакын жерде турган унасына сүйрөп барды. Ошол маалда Амина үйдөн чуркап чыгып, апасына чуркап келди да, буттарын кичинекей колдору менен кармап алып ыйлап жиберди. Апа, барба, апа мен коркуп жатам. Марат кызы Аминаны көрө калып, кызым, Амина, кел мага кызым, мени тааныдыңбы? Деп кызын колуна алмай болгондо, кичинекей кыз кача коем деп жыгылып кетет. Аңгыча үйдөн тайэжеси чуркап келип, Маратты түртүп салат. Жанар кыйкырып, кызын көздөй жөнөдү. Бирок Марат аялын чачынан кармап, машинага сүйрөп салууга аракет кылганда тайэжеси экөөнүн ортосуна кирет. Ай акмак, эмне кылып жатасың? Кое бер, зөкүр, деп Жанарды күйөөсүнүн колунан бошотууга аракет кылып жатты. Марат ачууланып, сиз кайдан чыга калдыңыз? Дагы башкалар барбы? Деп кыйкырып, аялды катуу түртүп жиберет. Тайэжеси башы менен ташка тийип, эсин жоготот. Жанар ага чуркап келип, башын көтөрсө, тайэжесинин башы жарылып, кан чууру эле агып кетти. Жанар ачуу кыйкырык салганда, ары бери өткөндөр чогулуп, Маратты кармап алышат. Ой, эжем ой, мындай болушун билгенде сизге келбейт элем го. Ай шорду эжем, мени сактайм деп эмне болуп кеттиңиз? Деп кан колдору менен бети башын билбей кармалаган экен. Өзү да коркунучтуу абалга келип көрүнүп калыптыр. Көз ачып жумгуча тайэжеси ошол жерде жан берди. Жанар канга боелгон эжесинин башын кучактап, ой Кудай-ай, мен бул айылга келбегенде тайэжем өлмөк эмес. Мен себепчи болуп калдым го сиздин өлүмүңүзгө. Тайэже, эми кантем? Деп жерде ыйлап отурду. Баласы менен кызы коркуп калбасын деп, ыйлашканына койбой кошуналары аларды дароо эле алып кетишкен. Уруштурмак катуу сүйлөшпөгөн бул көчөдө бир заматта ушундай окуя болуп кетти. Милиция келгичең Марат кармап алгандар менен мушташып жатып бошонуп кетти. Унасын адамдар тегеректеп алгандыктан ал тоого карай качты. Шамга жакын Жанардын апасы менен тайэкелери окуя болгон жерге келип калышты. Апасы кызын кучактап, ай шорду кызым ай, тагдырың эмне мынча оор болду экен? Ай байкуш кызым ай, деп ал дагы ыйлап отурду. Алыра уда эле Мараттын апасы да жакындары менен бир машина болуп келишти. Алар эмне дей алышмак эле? Күнөөлүү тарап болуп, эмне десеңерди аткарабыз дегендей түр көрсөтүп турушту. Тергөөчү Мараттын апасына суроо узатып, балаңыз кайда кеткенин сизге айттыбы? Ай кайдан айтмак эле? Телефон өчүк, мен эле силердей. Башка сөз таппай, унчукпай калды. Милиция ошол туштагы тоо ташты калтырбай издөөгө алды. Бирок жыйынтык жок. Болор иш болду. Андан кийин эмне болгонун эч ким так билбейт. Кийин Мараттын тоодо жашынып, үңкүрдө жашап, чөптүн тамырын, мөмө жемиштерди жеп жүргөнүн айтышты. Ал чыныгы карышкырга айланды. Батынгандын баарын бөлүп жарууга даяр дешет. Анан да ал тоолордогу бардык жолдорду, капчыгайларды билип алган дешет. Арадан кыйла убакыт өткөн соң ушул аймактагы айылдардын бириндеги дүкөндүн түн ичинде тоналгону айтылып калды. Айылга жаш, дымактуу тергөөчү келди. Көзөмөл камерасы менен тартылып калган тасмаларды карап отуруп, бул ууру жанагы тоого качкан Марат экенин билишти. Ууруну таап, буга чейинки кылмыш үчүн дагы жоопко тарталарына ишенген тергөөчү жергиликтүү тургундардан сурап, айлананы карап чыкты. Бирок баары майнапсыз болду.
шораккан суунун жээгинде тамактанып, эми гана кетейин деп жаткан тергөөчүгө бир карыя чабан келип калды. Экөө сүйлөшүп калып, ал милиционерге карышкыр киши жөнүндө, ал тоодо кантип жашап жатканы тууралуу айтып берди. Тергөөчү анын сөзүнө кызыгып калды. Ал киши жөн эле карышкыр эмес. Ал адам өлтүрүү боюнча изделип жатат. Жакында эле айылдагы дүкөндү тоноп кетти. Өтө коркунучтуу адам. Аны табуу керек. Жолду көрсөтүп берсеңиз, суранам, деди тергөөчү. Мен ал жүргөн Капчыгайдагы жолдорду гана көрсөтүп бере алам. Кайсы үңкүрдө жашаганын билбейм, деди карыя бир нерседен чочулагандай. Аны байкап калган тергөөчү: коркпой айтып бериңиз, сиздин ар бир берген маалыматыңыз маанилүү, деди тергөөчү. Карыя башын кашып: бир күнү кой жайып отурсам, ал жаныма келди. Бети башын сакал басып кеткен. Жапайы киши да, бирок мага тийген жок. Болгону бир козумду желкесине салып, көтөрүп кетип калды, деди. Ошентип экөө Маратты колго түшүрмөй болушту. Карыя айткан Капчыгайга жетишип, караңгы болуп кеткендиктен карыя тергөөчүгө карап: эми эч нерсе кыла албайбыз. Таң аткыча. Тиги чоң арчанын алдына баралы, ошол жерде уктайбыз. Бир аз болсо да далдоо, деди. Көтөрүп келген тамакты жеп түшкөн соң карыя кайрадан: тиги тапанчаңды колуңа кармап жат. Бул жерде доңуздар да бар. Келип салышпасын, деп милиционерге эскертүү берди. Түн тынч өттү. Жер жарыганда карыя жол баштап, Капчыгайдын төрүндөгү асканын так түбүнөн өткөн жолго келишти. Эмне болгону белгисиз, бирок кыя жолдун четинде Мараттын жансыз денесин табышты. Сөөктү алып кетүү оңой эмес, жол узак. Ошондуктан аны таштар менен корголоп, жолго чыга беришти. Бир болсо түндөсү ал аскадан кулап кеткен. Же өзүнө өзү өкүм чыгарып, жыйынтыгы ушундай болду. Кийин Жанардын өтүнүчү боюнча тергөөчү уккан көргөнүн ага айтып берди. Эки адамдын өлүмүнө себепчи болуп калган үчүн ичи эзилип жүрдү. Жүрөктү кыйнаган эскерүүлөрдөн кутулууну каалап, Жанар Россияга кетүүнү чечти. Баласы менен кызын калтырып, балдарынын кем карчы үчүн делген акчаны апасына берди. Апа, мен эми узакта келем. Мен баарын унутушум керек. Жаңы жашоо баштагым келет, деп энеси менен коштошту. Кеткенде да өтө алыска кетти. Жердин түбүндө сезилген Орусиянын түндүгүндөгү суук шаарга барды. Жанар дубалдагы жарылган шыбакты карап үшкүрдү. Ал бул жерде классташы Самай менен бирге жашамай болду. Досунун чакыруусу менен келген соң, мөмө жемиш сатылган базарда ишин баштады. Элпек бол, келген кардарларга кичи пейил мамиле жаса, катуу сүйлөбө, такыр урушпа. Антпей турган болсоң, бул жерге батып кетүү кыйын, деди Самай. Үчүнчү күйөө. Эрлан. Аны базардагылар артист деп коюшат. Сонун сүйлөйт. Ал дүйнөнү башкача көрөт. Ал бир тамчы шүүдүрүмдө жарыктын кандай ойноорун, жалбырактарда шамалдын шыураганын, кемпирдин буручтарында бүтүндөй бир өмүрдүн чагылышын бир нече саат бою айтып бере алчу. Бир жерде чогуу иштеп жүрүшүп, Эрлан Жанарга жүк келгенде түшүрүшүп, жардам берип турду. Чогуу тамактанышып, кээде узатып да калчу. Анын жөнөкөйлүгүн жактырды окшойт, айтор Жанар артистке ишенди. Бир күнү туулган күнүн белгилешип, ага Эрлан да чакырылган. Күн суук болгондуктан жылыныш үчүн арак ичип турушчу, аз-азан эле. Бирок бул күнү майрам болгондуктан кызып алышкан. Эрлан көптөн бери айта албай жүргөн сөзүн айтууга шарт түзүлүп калгандыктан Жанарга болгон сезимин билдирейин деди. Сен
bir söz айтсам капа болбойсуңбу? Дагы сүйлөйүн деп бирок токтоп калды. Жанар анын эмне айткысы келип жатканын мурда эле сезип жүрчү. Сенден мурда көздөрүң айтып койду, мен түшүндүм, деди Жанар. Билбейм. Мен үй бүлө курам деп өтө кыйын күндөрдү көрдүм. Корком. Мен деп унчукпай калганда, Эрлан артисттигине салып. Эми ар ким ар кандай да. Бирок экөөбүздүн окшоштуктарыбыз көп. Балким сен баарын унутуп, жаңы жашоону баштасаң, жан дүйнөң тынчып калар беле, деди Эрлан. Анын айткандарын Жанар жаман деле көргөн жок. Анткени базарда отурганда көргөн күнүн баяндап, бир да сыр калтырган эмес. Туулган күн улана берди. Аягында чакырылган коноктор үйлөрүнө тарап, бирок Эрлан негедир калып калды. Таң атып ойгонушса, Жанар менен Эрлан чогуу болушкан экен. Алгач таңыркап, бирок тынчый түштү. Жанар деле ысык жанда. Ошентип чогуу жашоо башталды. Эрлан жаркыраган оттой эле тамашаны келтире айтып, зериктирчү эмес. Анын сөздөрү музыкадай болуп, жүрөгүнөн орун алды. Жанар анын кучагында махабат көлүнө чөгүп, сөзүнө арбалып, бул чыныгы бакыт деп ишенди. 2,5 жылдай убакыт өткөн соң алар күнөөгө батпай нике менен жашайлы деген чечимге келишти. Мечитке барып, алардын никесин жүзү саргыч келген молдо окуп берет. Күндөрдүн биринде Жанар алгач досу Самайга сүйүнчүлөдү. Кош бойлуу болуп калыптырмын, деди. Досу алгач куттуктап, каалоосун айтты. Бир самга ойлоно калып, Жанар, жакшы дечи, дагы апа болосуң. Бирок алыс жерде сактанып турсаң жакшы болмок. Кыйналып калсаңарчы, деди. Оба, мен да ойлонуп жатам, бирок Эрлан билиш керек го. Ага айтпай койсом болбос, деп күйөөсүн күтүп жатты. Ал табарга кеткендиктен кыйла убакытта келди. Эрлан, сага жакшы бир жаңылык айтайынбы, деди. Айт. Мага айтпаганда кимге айтмак элең, деп Жанарды тиктеп калды. Биз балалы болот экенбиз. Курсакта кичинекей Эрланчик жатат, дегенде ал кубанып, аялын кучактап сүйүп койду. Бүгүн майрам кылат экенбиз да анда. Мен ата болот экенмин да. Сонун жаңылык мына, деп. Рахмат сага жаным, деди. Жашоо жакшы эле өтүп жаткан. Жанар өзүн этияттап, базарга Эрлан өзү эле чыгып калган. Кыштын күнү болгондуктан ал отурган уна кырсыкка кабылып, үйгө кечинде келбей калды. Кабатыр болушкан Жанар менен Самай таң аткыча укташкан жок. Эмне деген ойлор келбеди. Базарга да келген эмес. Соодагерлердин сөздөрүнөн кечинде базардын жанында кырсык болгонун билишти. Ооруканаларга чалып отурушуп, Эрландын кайда экенин аныкташты. Бирок телефондон суук кабар келди. Самай досуна кантип айтаарын билбей, телефонду өзүнө бере салды. Ары жактан өлүкканада иштеген орус аялдын үнү кулат. Угуп жатасызбы? Эгер силер Эрлан Караевди издеп жатсаңар, ал ушул жерде. Түштөн кийин гана келгиле, деди. Жанар күйөөсүнүн табылганына сүйүнүп, ал табылды, деп сүйүнүп алды. Бирок Самайдын кебетесин көрүп, абал жакшы эмес экенин дароо байкады. Эми болду сага ачыгын айт, мени аяба, айт, деп демитип турду. Самай, ал өлүптүр, түнкү кырсыкта, деди. Мына эмеси кайра башталды. Оор күндөрдөн кийин эми гана өзүнө келе баштаган Жанардын жашоосун дагы кара туман каптады. Ошол жерде иштеген кыргыздардын жардамы менен Сөөк Кыргызстанга жөнөтүлдү. Жанарды дагы бир ой кыйнап турду. Атасы жок баланы кантип төрөйт? Айылга кантип барат? Дагы бирөөдөн төрөп алыптыр деген сөздөн коркуп, чукул арада мекенине кайтып келе берет. Ушак сөздөрдөн коркуп апасы амалдуу аял да Жанарга акылынын жетишинче кеңеш айтты. Кызым, кеч болуп кетелекте турмушка чык. Туу алыптыр деп мазакка калабыз. Мен сураштырып отуруп бирөөнү табайын.
кыйла күндөн кийин апасы кайрадан кызына айтып баштады. Кызым, мен таптым сага ылайыктуу кишини. Ал аялы казы болуп 4 баласы менен калган экен. Ошондон бери ылайыктуу аял издеп жүрөт дешти. Аны сен деле тааныйсың. Тиш дарыгер Самат. Жанарда айла барбы? Макул болгонсуп унчуккан жок. Жеңесин чакыртып, Саматтын жеңелерине кабар айттырышат. Сүйлөшүүлөр болуп, чукул ара деле Жанар жаңы 4-чү күйөөнүн эшигин аттайт. Кийин жаңжал чыкпасын деп, курсагындагы баласы тууралуу анын атасынын казы болуп калгандыгын ачык эле айтып берет. Тагдырга баш ийбегидей биз кимбиз? Ар кимди ар кандай тагдыр күтөт тура. Эч кимге айтпай эле коелу. Мен өз балам деп карай беребиз. Кимдин канча иши бар деп дарыгер күйөөсү Жанарды жогуштуп койду. Аны кыжалат кылган маселе дагы ушул болчу. Көңүлү ордуна түшүп, жаңы күйөөсүнүн 4 баласына кошо өзүнүн уулу менен кызын карап, жаңы конушта жашоосун улантты. Мурдагы күйөөлөрдөн айырмаланып, Самат чындап эле акылдуу, токтоо, түшүнүктүү эле. Жанар да күйөөсүнүн көңүлү менен жашоого аракеттенди. Курсактагы уулу төрөлүп, Самат аны төрөт үйүнөн өзү чыгарып келди. Атасы башка болсо да өз баласындай көрүп, мээримин берди. Насип экен 2 жылдан кийин Жанар Саматка кыз төрөп берди. Мынакей бакыт. Жанар ушул үйдө гана өзүн чыныгы кожойке сезип, тынч жашай алды. Эми гана орун очок алып баштаганда кайрадан азап башталды. Бир күнү дем алышта Самат басып баратып эле үйүндө кулап калат. Мээсине кан куюлуп кеткенин, кечигип келген болсо да тез жардамдын кызматкерлери айтышты. Жанар кайрадан жесир калды. Жанар адам чыдагыс оор жоготууга кабылды. Улам күйөөлөрүнөн ажырап, ар бир жолу жоготуулар анын жан дүйнөсүнө терең жара салды. Бирок убакыттын өтүшү менен коркуу башка өңүттө боло баштады. Ал өзүнүн өзү коркуп калды. Тагдыр анын башына бактысыздыкты тартуулап жаткандай туюлду. Күндүз мындай турсун, түндөсү да уктай албай чыгат. Бир күнү анын үйүнө акыркы күйөөсү Саматтын эжеси келди. Анын көрүнүшү жаңы бороондун жарчысы эле. Сен уулуңду Саматтан эмес, башкадан төрөгөнсүң, деп Жанардын дүйнөсүн оодарган сөздөрдү ачуу менен айтты. Бул сөздөр чагылган тийгендей болду. Ооба, бул чындык. Бирок бул сырды Самат экөө эле билишчү эле. Сиз эмне деп жатасыз, эже? Капкайдагы сөздөрдү айтпаңызчы, деп Жанар кызаңдай түштү. Кайнеже кесетиктеп, артист болбо, мен баарын билем. Саматка тийгенден 6 ай өтпөй төрөдүң. Жетилип төрөлгөн бала. Эмне, санаганды билбейт дедиңби? Саматтын суранычы менен тилимди тиштеп жүрдүм. Жанар кайнежесин айыптаган жок. Түшүндүрмө да талап кылган жок. Тескерисинче жалдырган көздөрү менен бул сырды сактоосун суранды. Эже, Саматтын өлүм алдындагы суранычын да билип коюңуз. Мени шерменде кылбай, ооз ачпа деген, деп Жанар унчукпай калды. Кайнеже бул сырды ачкандан кийин Жанар башынан өткөргөн кайгылуу күндөрдүн баарын эстеп, өлүп алгысы келди. Бирок анте албайт. 4 баланын жашоосун ойлоп турду. Кайнеже Жанарды бүтүн жутуп жиберчүдөй коркутуп жатты. Өзүнүн коркуу күчөдү. Анткени ал жагдайдын курмандыгы гана болбостон, азыр ал кымбат болгон нерселердин баарын жоготуп ала турган абалда. Менден эмнени каалайсыз? Ачык айтыңыз, эже. Кыйналып турам. Сиз менен айтышууга да күчүм калбады. Мен басып жүргөнүм менен эч ак өлүп калганмын. Мен тирүүлөй өлүкмүн, деп кайнеженин алдында жерде отурду. Кет бул жерден, кетесиң. Кайрылып келчү болбо. Сен төрөгөн Саматтын кызы гана биздики. Аны мага таштап кетесиң. Макул болбой турган болсоң, өзүңдөн көр, деди кайнеже. Эл журтка шерменде болгондон көрө
кызынан убактылуу ажырап турууну туура көрдү. Чоңойгондо табышып алам деген үмүт менен турду. Эч кимге айтылбай келген сырды эми дагы бир адам билип калды. Ал Жанардын биринчи күйөөсүнөн тапкан туң уулу Баатыр эле. Баатыр эки аялдын сөзүн жанаша турган бөлмөдө жатып, баштан аяк баарын укту. Уруштун маанисин анча түшүнбөсө да, 9 жашка чыгып калган уулу чыдап тура албай, энесин аяп кирип келди. Эже, бизди кыйнабаңызчы. Апамды ыйлаткандан сизге эмне пайда? Апа кетеличи. Кетип калалычы бул жерден башка жака, деди. Кичинекей баланын элжиреп, ыйлап турганына кайнеженин да ичи ачышты. Аны аяп кетти окшойт. Алып кет кызыңды да. Эртеңден калбай жок бол, деди ал. Али сүйлөй элек кызын кантип таштап кетем деп ойго баткан Жанарга кайнеженин акыркы сөзү жан киргизди. Баарына макул болуп, кийинки таң менен Жанар балдарынын баарын ээрчитип, Саматтын үйүнөн чыгып кетти. Кечүүсүн колуна көтөрүп, калган үчөөнү жетелеп Жанар кайрадан төркүнүнө келди. Анын апасы эми мурдагыдай эмес, тарсылдабай калган. Кызынын ушундай тагдырга туш болгонуна өзүн айыптуу сезип, Жанарга катуу сүйлөбөй калган. Анан да кызын аяп, этияттык менен мамиле кылат. Келгиле, айланайындарым менин, кандайсыңар? Мени сагыныңар беле? Деп баарын четинен кучактап, конокторун үйгө киргизди. Чайлашып, балдары уйкуга киргенден кийин Жанар апасынын алдында бошой түштү. Баары бир эне да апасын кучактап ыйлап алды. Балдарда эмне күнөө? Баары кичинекей. Аталары башка экенин кайдан билишсин? Эртең чоңойгондо кандай болот десеңиз, апа, деп Жанар унчукпай калды. Эмне, сага окшогондор жок дейсиңби? Энелеш бир тууганбыз дегендерди угуп көрүп эле жүрөбүз го. Башкысы ушул неберелеримдин багын ачкан болсун жараткан, деди апасы, кызын бооруна кысып. Ошентип, кыйла жыл Жанар апасынын үйүндө жашады. Балдары чоңоюп, чоңдору ишке жарап калган. Чоң уулу Баатыр 16-га чыкты. Ал Аскардын уулу. Экинчиси Амина, ал Аскадан учуп өлгөн Мараттан. Үчүнчүсү Шерулан. Ал Орусияда жүрүп, Уна кырсыгында каза болуп калган Эрландын уулу. Төртүнчүсү Асема сулуу. Ал Саматтын кызы. Баатыр чоңоюп, атасына абдан окшош, келбеттүү, акылдуу жигитке айланды. Баласынын көңүлүн ойлоп, атасы Аскар тууралуу Баатырга жаман сөз айтпаганга аракет кылып келди Жанар. Бирок бир күнү Баатыр: "Апа, атам кайда? Эмнеге бизди таштап кеткен?" деп суроону кабыргасынан койду. Буга чейин атасы тууралуу такыр сурабагандыктан уулунун мындай суроосу Жанарды нес кылды. Жанар оюн чогултуп, көпкө унчукпай турду. Ал уулуна калп айткысы келген жок. Бирок анын көңүлүн ооруткусу да келген жок. Акыр аягы ал мүмкүн болушунча чынчыл болууга аракет кылып, ага баарын айтып берди. Баатыр унчукпай тыңшап, өңү бузулду. Анан ал: "Мен аны табам, апа. Мен анын эмне үчүн мындай кылганын билишим керек", деди. Ошентип көп жылдар өткөндөн кийин Баатыр атасын бир кездеги апасынын биринчи сүйүүсү болуп, жүрөгүндө айыкпаган жараны калтырган адамды издөөгө аттанат. Алдыда аны эмне күтүп турат? Ал эч качан тааныбаган атасы менен кантип жолугушат? Окуянын кызыгы мына эми башталат. Баатыр буга чейин атасынын үйүнө такыр барган эмес. Тайенеси каршы чыккандыктан унчукпай калчу. Эми бала чоңоюп, тайене деле макул көрүп калды. Баатыр чоң атасына барып, өзүн тааныштырып, алар менен жакшы эле учурашкандай көрүндү. Бирок алардан ушу кезге чейин мээрим көрбөгөндүктөн жат адамдардай тартынды. Чоң энеси болсо үңүлүп, отура калып, тура калып, небересинин келгенине чачылып кетчүдөй болуп турду. "Балам,
атаңдын айынан улам сен биз менен жашабай калгансың да. Болбосо ушул үй сеники болот эле, деди чоң энеси. Кемпиринин бир аз туура эмес сүйлөп алганына ачууланып, чоң атасы: "Бул үй, бул жер азырда сеники балам. Каалаган күнү келе бер. Бул өзүңдүн үйүң", деп Баатырдын максатын уккан соң, колуна акча берип, Аскардын кайда экени тууралуу маалымат берди. Небере көпкө кармалбай үйдөн чыга берди. Атаны издөө Баатырды чоң шаарга алып келди. Колунда саргайган эски сүрөткана бар. Таксиде баратат. Жол узак, чарчап турду. Бирок ал багынган жок. Шаарга келип, чоң атанын берген дареги боюнча барса, атасы Аскар ал жерден кетип калган экен. Кагазга жазылган номурга чалайын деди. Бирок өз көзү менен көрүүнү каалады. Бул жерде иштеп жаткандардан сураштырып, атасынын азыр кайда экенин билди. Кайра эле такси чакырып, кийинки дарекке жөнөдү. Ал жерге барса, атасынын Орусияга кетип калганын угат. Бул үйдөгү улгайган аял ал үй бүлөсү тууралуу, таштап кеткен аялы жана уулу тууралуу көп айтчу. Ал аларды абдан сагынган. Ал 2 жыл мурун бул жерден кеткен. Ошондо үйүнө, үй бүлөсүнө кайткысы келгенин айткан эле. Бирок чын эле кайтып бардыбы жокпу билбейм, деп айтты ал аял. Издегенин таппай, бала кайра айылга кайтат. Ал ортодо Жанар айылда кадимкидей жашоосун өткөрдү. Ал тикмечилик боюнча иштеп, буйрутма менен тигүү ишин улантты. Баатыр анын сыймыгы жана кубанычы болду. Ал анын кантип чоңоюп, кантип күчтүү, кайраттуу болуп калганына сүйүнөт. Анткени эми анын коргоочусу бар. Бирок жүрөгүнүн түпкүрүндө Аскарды жек көрүүсүн унуткан жок. Жанар бир күнү кечинде жумуштан кайтып келе жатып, үйүнүн дарбазасынын алдында чоочун киши турганын көрүп калат. Жөнөкөй кийим кийген, бети бырыш басып, көздөрүндө муңайым. Бирок Жанар аны дароо эле тааныды. Бул Аскар болчу. Ал эч нерсе айта албай катып калды. Арадан канча жыл өттү, бирок кечээ эле ажырашкандай аны эстеди. Аскар башын жерге салып, анын жанына аксап келди. Жанар, кечир мени. Мен сенин кечиримиңе татыктуу эмес экенимди билем. Баатыр экөөңөрдү таштап, чоң ката кетиргем. Ушул жылдар бою кыйналып, өкүнүч менен жашадым. Кечирим сурап, күнөөмдү жуугум келет. Жанар аны карап, жүзү кызарып кетти. Аны бул жерден кууп салгысы келди. Анын айынан жашоосу бузулуп, ат көтөргүс жүк менен жашаганын айткысы келди. Бирок ал анын көздөрүнөн чын жүрөктөн өкүнүүнү көрдү. Ошол учурда үйдөн Баатыр чыкты. Ал чоочун адамды көрүп, аларга жакындады. "Бул ким, апа?" деп сурады ал. Жанар эмне дээрин билбей, унчукпай калды. Аскар Баатырды карап: "Мен сенин атаңмын, Батыр." Балка менен башка чаап, эсти оодарып койгондой жымжырттык өкүм сүрдү. Баатыр эмнени сезип жатканын түшүнүүгө аракет кылып, атасы Аскарды карады. Саргайган эски сүрөттөн атасынын эсте калган жүзүн издеди. "Мен сизди издеп жүрдүм, ата", деди Баатыр. "Эмне үчүн бизди таштап кеткениңизди билгим келет", деди. Аскар Баатырдын алдында чөгөлөдү. "Мен жаш жана келесо болчумун", деди ал. "Жоопкерчиликтен коркуп, жакшы күйөө ата боло албайм деп коркчумун. Кетип калсам, жакшы кылган болом деп ойлогом, бирок жаңылыптырмын. Жашоодогу эң чоң катачылыкты кетирдим, балам." Баатыр атасына карап: "Мен сизди кечире аларымды билбейм, бирок угууга даярмын. Менин төрөлүшүмө кубануунун ордуна таштап кетип калганыңызды түшүнбөй келем. Бул жылдар аралыгында сизге эмне болгонун билгим келет", деди. Кантсе да өз атасы бактагы тапчанга өтүүгө чакырып, анын болгон окуясын угууну каалады. Жанар каршы болгон жок.
Анын чолоңдоп басканына кызыккан Жанарга Аскар: "Курулушта 3-кабаттан кулап кеткем. Бутум сынып, ошондон бери ишке жарабай калдым", деди. Ал Орусияны кыдырып, оор жумуштарда иштеп, Жанар менен Баатыр жөнүндө дайыма ойлоп жүргөнүн айтып берди. Бирок анын айткандары уулу Баатырдын жүрөгүн жибит алган жок. Суз жолугушу болуп, Аскар чыга турган болду. Эгер жолугууну каалап калсам, аны кайдан табам деген суроо келди Баатырдын оюна. Анан атасынан сурап калды: "Сиз эми кайда болосуз?" Аскар уулунун көздөрүнө карап, акыркы коштошуудай сүйлөдү: "Менин барар жерим бирөө эле уулум, ошол жак. Кыйладан бери ооруп жүрөм. Кайтар алдында сага жолугуп, кечиримиңди алайын деп келгем. Кечире алсаң кечир, болбосо айла жок. Бешенеге жазганды көрөм да. Кылган ишим үчүн жооп берем. Сен адашпа уулум. Менин жолумду кайталаба", деп жыла берерде Баатыр кайра суроо салды: "Мен түшүнбөдүм." "Ай балам ай, мен да учурунда түшүнбөйт элем, сага окшоп. Сен да түшүнбөй жатпайсыңбы? Мага аз калды балам. Боорум эзилип калганын дарыгерлер айтышкан. Дарыланууга шарт жок. Атаңдын алы бул. Эрте эле карып алдым. А сен аман бол балам", деп уулу кечирген жок деген ой менен дагы кадам таштаганда Баатыр аны токтото калып: "Шашпай туруңуз. Эмне кылыш керек экенин айтсаңыз анда", деп кайра жоопту күттү. Балам, иши көп. Көп акча керек. Сен эми аны ойлобо. Айтпайын деген элем", деп баса берди. Алысыракта турган Жанар ата баланын сөзүн чала угуп калып, Аскар кеткен соң маселенин чоо жайын сурап билип алды. "Балам, сен чоңоюп калдың. Сага айтпасам болбойт. Сен түшүнөсүң да. Бир туугандарыңдын ичинен сенин гана атаң тирүү экен", деп айтып алып, "Эгер алда өлүп калса, мен тийгендердин баары эле өлө береби" деп коркуп кетти. Жаман болсо да атасы айыктыргынга жардам кылуу керек деп ойлоду. "Баатыр, атаңдын ден соолугу оор экен. Аны кечирели, башка айласы жок. Андан көрө эртең ага барып сүйлөшүп кел. Кечиришип дегендей. Кийин арман болуп калбасын сага да. Ооруканага алып барайын дегин. Макул болсо жардам кылып айыктырып ал. Сага ата керек, балам", деди Жанар. Баатыр апасынан акчаны алып атасына барды. Чоң энеси эшикти ачып, небересинин келгенине кубанычын жашырган жок. Астына жумшак төшөк салып, Баатырды төргө отургузушту. "Чоң ата, атам оорулуу экен. Боору ооруп калыптыр. Айыктырбаса болбойт", деди апам. "Ошого акча алып келдим." "Бизге айткан эмес экен да", деп чоң энеси таң калып, уулу Аскарды ойготкону жөнөдү. Аскар оорусунан улам түнү уктабай калган. Уйку келгенде гана уктабаса, жөөлөп, басып жүрө берчү болгон. Мындай жоругунан улам аны ичип алган деп ойлошчу эле. Оорусун жашырып жүргөнүн эми түшүнгөн карыя: "Жакшы келипсиң, балам", деп небересинин башынан сылап койду. Эшиктен кирип келген атасын көрүп, Баатыр ордунан тура калды. Атасына жакын келип, буркурап, ыйлап жиберди. Бирок кучактай албады. Аскар уулун өзү кучагына алып, ата бала жарашып, булар жашаган үйдө узактан бери эми биринчи жолу Баатырдын келиши менен күлкү жаңырды. Аскар жалгыз уулу болгондуктан чоң ата менен чоң эне бири-бирин тиктеп эле жашап калышкан. Ата балдар акылдашып, Аскар ооруканага жатмай болду. Кез-кези менен Баатыр атасыныкына барып жашап да жүрдү. Башка баласы болбогондуктан чоң ата менен чоң энеси дагы Баатырды айланчыктап калышкан эле. Аскар да дарыланып, кыйла жакшы болуп калган.
Бары болбосо да балдарынын бирөөсүнүн атасы бар экенине шүгүр кылган Жанар Батырдын атасыныкына тез барчу болгонуна кубанып жүрдү. Жаз келгенде чоң атасынын чакыруусу менен ошол жакка жашаганы кетти. Каралбай калган жерлерди иштетип, бакты иретке келтирели деген ой бар экен чоң атасынын. Күндөр өтө берди. Жанардын Саматтан төрөгөн кызы Асема 1,5 жашка чыгып чуркап калды. Мараттын кызы Амина да чоңоюп 15ке толду. Өзүнүн кичүүлөрдү кадимкидей карап, турмушка бышып баратат. Балдарда барган сайын чоңоюп, күнүмдүк керектөө көбөйдү. Акча таппаса болбойт да. Жанар эми шаарга барып, апасынын макулдугу менен иштейин деди. Баягы Орусияда чогуу иштеген Самай деген классташы да келип калган экен. Аны менен жолукту. Өткөн кеткенди эстешип, бирде ыйлап, бирде күлүп, мындан аркы пландар тууралуу сөз болду. Самай Жанарды жолугууга бекеринен чакырган эмес. Жанар, сага бир сунуш бар. Бирок жаман көрбө. Болгону ук. Анан чечим чыгарасың. Макул десең айтам, жок десең жок. Жанардын оюнда Орусияга барып чогуу иштейли деген сунуш болуш мүмкүн эле. Бирок андай эмес. Айта бер, эмнеге капа болмок элем дегенден кийин бир кайын сиңдим бар. Күйөөсү экөө 6 жылдан бери чогуу жашайт. Бирок баласы жок алардын. Ошолорго бала керек деди Самай. Ойго келбеген сунушту укканда Жанардын көздөрү ачыла түшүп, эмне кылыш керек ошондо деп таң кала сурады. Самай, жашыруун бала төрөп берсең, акчасын жакшы беришет. Эч ким билбейт. Батыр алып берет. Бала төрөлгөнчө сага эч ким кийлигишпейт. Ойлонуп көр, деди Самай кызыктырып. 3 күндөн кийин Жанар Самайдын үйүнө өзү барып, макул экенин айтты. Самайдын кайын сиңдиси да бар экен. Сүйлөшүү бекемделип, Жанарды убадаланган Батырге алып келишти. Кайын сиңдиси Батыр менен тааныштырып, күйөөсү Касымдын келип турарын айтты. Самайдын кайын сиңдиси Элнура кыйла жылдан бери балалуу боло албай жүргөн. Анын күйөөсү Мирланда сабырдуу болуп, Элнурадан кеткен жок. Дарыгерлер Элнурага тукумсуздук боюнча кемчилдиги бар экенин айтышса да, ал моюнсунбай барбаган жери калбаган. Күндөрдүн биринде Элнуранын төрөт үйүндөгү таанышы карын эне табуу керектигин айтат. Карын эне тапсаң, андан көрө өзүң кош бойлуу аял катары каттоого турасың. Ал аял сенин паспортуң боюнча келет. Баланы төрөп берери менен колуң аласың. Бирок этият болуш керек. Билинип калса өлдүк, деди дарыгер. Анын сунушу Элнурага жага берди. Амалкөй жеңеси Самай менен байланышып, карын эне табуу керектигин айтат. Эгер жардам бере алса, каалаганын бере турганын убадалайт. Анткени Элнуранын күйөөсү Мирлан чоң ишкер адам. Самай болсо мындай мүмкүнчүлүктү колдон оңой менен чыгара бербейт. Дароо эле Жанарга чалып, жолугууну сунуштайт. Жанар, кандайсың? Бала чака аманбы? Апаң жакшы жүрөбү? Бир иш бар, сонун иш. Шаарга келбейсиңби, жолугалы, деди. Жанар, кандайсың? Бала чакаң аманбы? Апаң жакшы жүрөбү? Бир иш бар, сонун иш. Шаарга келбейсиңби, жолугалы, деди. Жанар анын жардамын көп эле көргөн. Дагы Орусияга чогуу кетет экенбиз деген ой менен апасына айтып жатпайбы? Шаарга барып иштеп келейин деп. Ошентип экөө жолугуп сүйлөшүү башталды. Жанар, менин сунушумду жакшылап ук, шашылба. Кууган эч ким жок артыбыздан. Кыскасы, менин кайын сиңдимде бала жок. Ага бала төрөп бер. Сага Батыр алып берет, деди Самай. Досунун айтканына таң калып, урушудай кетти. Сен эмне? Мени жаман ойлоп жатасың? Эмне? Өзүң төрөп бер, кыйын болсоң, деди Жанар. Төрөп деле бермекмин. Сен кызыксың. Күйөө баламдан төрөймөнбү? Деп күлүп алды Самай.
ары бери тартышып отуруп жанар макул болбой койгондо Самай коркутууга өттү. Эки жолуң бар жанар. Макул болуп бизге бала төрөп бер. Андан көрө. Бекер эмес. Жок десең анда жүзүң жер карап калат, деди. Жер карагада эмне кылдым сага? Жанар баары бир нерседен шексинип коркуп кетти. Эрландан төрөгөн балаң чоңоюп жатса керек дегенде жанар сөздүн төркүнүн түшүндү. Айшенем Эрландын ким экенин да билбесе керек. Баса, ал балаңдын атын ким койгонсуң? Деп жооп күттү Самай. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында жанар айласыздан Самай менен макул болуп, Элнура даярдап койгон батирге келишти. Жанар эже, мага уул керек. Макул болгон турбайсызбы? Эч ким билбесин. Уулду төрөп беришиңиз менен ушул батирди сизге өткөрүп беребиз. Менин күйөөмдүн аты Мирлан. Ал сизге келип турат, деп тамак ашы үчүн колуна акча берди да Элнура жеңеси экөө кете беришти. Жолдо баратып Самай сурап калат. Элнура, экөөнү жакындатпай дарыгерлерге эле айтсаңар болмок да. Эмнеге мындай кылып жатасың? Ай жеңем, жасалма эмес нак болсун да. Нак бала жарылат го, деп каткырып койду. Жеңеси, өзүң билесиң да, кийин күйөөңдү издеп калбасаң эле болду, деп ал да мыйыгынан күлдү. Кечке жуук Элнуранын күйөөсү Мирлан досу менен аларга кошулуп жеңеси Самай да келди. Жанар отурган бөлмөгө Самай кирип Мирланды тааныштырды. Аңгыча эшик чырылдап, молду да келип калган экен. Самай шамдак айланып, жанар бала нике менен төрөлсүн деп никеңерди окуганы молдо келиптир. Мен сага күбө болом, жүр, чыгалы, деди. Ошентип бул бөлмөдө кадимки эр катындын жашоосу башталды. Арам эч нерсе жок, никеси окулган. Жанар болсо бир батирди жалгыз. Алгач анча деле Мирланды күткөн эмес. Бара-бара анын келишин эңсеп калды. Жалгыздыкта жашоо деле оңой эмес го. Иштеген адам болуп жанар күн алыс апасына чалып, Орусиянын базарында жүргөндөй сүйлөп турду. Элнура менен жолдошу Мирландын көптөн күткөн күнү да келди. Алардын бактына жанар уул төрөп берди. Төрөт учурунда жанар баланы мага көрсөтпөгүлө, назарын түшүп калбасын, мен көрбөйүн, деп ыйлады да калды. Бул жолку курмандык үчүн жанар уодаланган батирди алды. Ушул менен карын эне келишими аягына чыгып, талак берүү үчүн Элнура Мирлан менен чогуу келди. Иш бүттү. Бирок Мирлан көнүп калган жолу менен жанарга бат-баттан кийин деле келе берди. Анын мындай ишин сезип калган Элнура чоң чатак чыгарды. Ал кырак аял болгондуктан күйөөсүнүн жүрүм турумундагы өзгөрүүлөрдү, жанарга болгон кызыгуусун байкаган. Анын шектенүүлөрү чоң чыр-чатак алып келип анык болуп калды. Мирлан өзүн актоого аракет кылганы менен анын сөздөрү ынанымдуу угулбады. Уруштун чыгышына себеп болгон жанардан толук кутулуу үчүн Мирландын аялы өлүп калган досу Жакыпка жанарды алып берүүнү Элнура талап кылды. Мирлан жанарга мындай талапты кантип айтат? Оңой иш эмес. Жанар үчүн бул басынтуу болот эмеспи? Кайра эле Самай жеңеси жардамга келет. Сенин эмнең кетти, айтчы. Мына мен базарда кыштын суугунда отурам. Ооруп да калдым. А сенчи? Жылуу үйдө, көлөкөдө отуруп бир батирлүү болдуң. Эмне жаман болдубу? Адамдар мындай батирди сатып алуу үчүн жылдап жүрүшөт, деди Самай одураңдап. Сенин айтканыңда чындык бар. Чындап эле мындай батирди бери дегенде 10 жыл иштеп гана ала аласың. Бирок мындай жол менен эмес да, деп жанар ичинен сүйлөнүп турду. Жакыпка тийбесең болбойт. Антпесек Мирлан сага келе берет. Токтобойт. Андан көрө бул акчаны алгындагы Жакыпка тие бер.
Кааласаң кийин кетип каласың, деп Самай Жанарды бул жолу дагы көндүрдү. Мирлан менен никеси бузулары менен Жакып Жанардын ортосунда жаңы нике токулду. Жакып менен болгон мамилеси чын ыкыластуулукка эмес, басымга негизделгендиктен Жанар Жакыпты жакындаткан жок. Жүрөгүндө Мирланга болгон сезимдер дагы деле бар болгондуктан Жакыпка анча ачыла албасын сезет. Балдарын, апасын сагынып, айылга барууну каалап жатканын Жанар бир күнү Жакыпка айтат. Аны жалгыз жөнөтпөй коштоп бара турганын айтканда Жанар алгач каршы болду. Бирок Жакып ага экөөбүз барсак кайра жакшы болбойбу? Күйөөсү менен жашап жаткан экен деп. Никебиз турса, деди. Анын сөзүнө макул болуп, алар айылга чогуу сапар тартышты. Алып келген белектерин балдарына берип, сагынычын таратып алды. Балдар да бактылуу, апасы келип, алган белектерине суктанып жатышты. Апасы болсо жаңы күйөө баласынын башына ак калпагын кийгизип, батасын берди. Чыр чатактын туу чокусу эми башталганы калды. Жанар менен Жакып шаарда жашап жатышат. Башында бири-бирине чоочун болгону менен убакыт аларды жакындатты. Бир үйдө жашагандан кийин адам деле бири-бирине көнөт тура. Башты ооруткан көйгөйлөр азайып калган күндөрдүн биринде Жанар Жакыпка жүрөгүн ачты. Айтор өзүн тартуулап, никелүү болгон соң аялдык парзын аткарууга киришти. Андан көп өтпөй Жанардын кускусу келип, тамакка табити тартпай калганынан күйөөсү аны дарыгерге көрсөтөт. Дарыгерден жакшы жаңылык. Ата болот экенсиз, деди ал. Жанында Жанар турат, эмне дээрин билбейт. Ичинде өзүнө суроо берип жатат. Сактанып эле жүрдүм эле. Кандай болуп калды экен бул жагы? Эмне кылам? Жакып сүйүнгөнүнөн жакшы кабар айткан үчүн дарыгерге сүйүнчү бере салды. Үйгө келгенче Жанар үн катпады. Жакып болсо кудураңдап, жолдо дүкөнгө кире калып, Жанарга жаккан тамактарды алып чыккан. Бала тууралуу укканда эле Жанардын көңүлү чөккөн. Оюндо баланы алдырып салуу керек деп жатты. Бирок бул кабардын Жанарга жакпаганын Жакып дароо эле сезген. Жанар, бул дагы насип, буйрук. Оюңа жаман иштер келбесин. Шайтанды укпа, деди. Аял унчукпайт. Уккандай эмес, карап да койгон жок. Жакып тарапты. Сага керек болбосо мага керек. Өзүң билесиң. Менин да турмушум мен каалагандай болгон эмес. Ушул жашка келип, баламдын жытын жыттаган жокмун. Апасы алып кетип калган боюнча көрбөдүм. Мени ушул бактымдан ажыратпа, сенден суранам, деп жалбарып жиберди. Жанар же ак, же кара дебеди. Түнү бою ойлонуп, Жакып жумушка кетер алдынан: "Кыжалат болбо. Мен адам өлтүргүч эмесмин. Мындан да оор шарттарда балдарымды кор кылбай бага алдым. Муну деле багып алам", дегенде Жакып кайра төрөлгөндөй сүйүнүп кетти. Кадимки үй бүлөлөрдөй жашоо өтүп баштаганда бир күнү кечинде Мирлан күтүүсүздөн телефон чалат. Жанар апасы менен сүйлөшүп жаткандай түр көрсөтүп сыртка чыгып кетет. Коркуп, толкунданган Жанарга Мирлан өзүнүн сезимдерин айта баштады. "Уулум төрөлгөндөн бери жашоом өзгөрүп кетти. Экөөбүз чогуу болсок деген ой башымдан чыкпай жатат. Мындан кантип арыларымды билбей калдым. Уулум өз апасы менен жашаса кандай сонун болмок", деди Мирлан. Уккан кулагына ишенбей Жанар мес болуп калды. Жакып менен эми гана мамиле жакшырып баштаганда, анын үстүнө бала жаралып калганда, Мирландын ортодон чыгып, чагылгандай чуу салганы жүрөктү уйгу туйгуга кептеди. Жакып менен деле бир топ убакыттан бери жашайт. Бирок аны жактырган эмес. А Мирланды чындап жакшы көрчү. Анын телефон чалуусунан кийин Жанар оорукчан немедей селейип калды. "Сага эмне болду?" деп күйөөсүнүн суроосу да кулагына угулбады. "Эмне?
Жанар эми Жакып менен кайра ажырашабы? Мирлан телефон чалганга чейин Жанар көчөгө көп деле чыкчу эмес. А эми сейилдегенди жакшы көрүп калды. 2-3 сааттап жоголуп кетет. Беркөйүздө болсо мындан да кызыгып ал. Элнура багып алган баласы менен алек болуп үйдөн чыкпай калды. А күйөөсү Мирлан дагы сейилдегенди жакшы көрүп калды. Мирлан аялынан жашырса, Жанар күйөөсүнөн жашырынат. Анын көчөлөп калышында бир себеп бар экенин Жакып дароо эле аңдап койгон. Бир күнү артынан түшүп, Жанар кирген кафеге кирсе, ал жерде Мирлан да отурат. Тамактануучу жай заматта чатактын чордонуна айланды. Жанарды талашып, Мирлан менен Жакыптын ортосундагы тирешүү мушташка айланып кетет. Бети кызарып, Мирландын жаагы сынган. Маңдайында турган Жакып көйнөгү жыртык, бети тытылган. Бир аял үчүн экөө тең достуктун сызыгынан өтүп кетишкенин, достуктун чынжыры үзүлүп түшүп, таарыныштар өтө терең болуп кеткенин түшүнүштү. Жакыптын сөздөрү жүрөгүн оорутканы менен мында төгүнгө чыгара албаган чындыктын данеги бар эле. Мирлан, досум, Жанарды мага сен өзүң түртө салгансың, же жалганбы? Сенин көңүлүң деп Жанарга үйлөнбөдүң беле? Эми эмне кылып жатасың? Деди Жакып. Ооба, мен адаштым. Адам деген адашат. Жанар меники болот. Сенден кайра алам, деди Мирлан, бети башы кызарбай. Жакып досуна колун кезеп, сен адамдарды буюм катары көрүп калган экенсиң да. Берип кайра алып, эмне, каалаганыңды кыла бересиңби? Шашпай тур, менден болбосо да башкадан көрөсүң, деди. Жаман катындардай тилдер согушуп жатканда Жанар аралашып, Мирлан, кеч болуп калды. Мен Жакыптын уулун боюмда көтөрүп жүрөм, деп сыртка чыгып кетти. Артынан Жакып баса берди. Ошентип Мирлан Жанарды колунан толук чыгарганын түшүндү. Үйгө кайтып келген соң Жакып жаагын жаап калганын ордуна Жанардын намысына тийди. Кунажың көзүн сүзбөсө, бука жибин үзбөйт дейт. Көздөрүң ойноп кеткен экен да. Улам күйөөдөн чыгып отуруп, Жакып 6-чысы болгондуктан дагы күйөөдөн чыгып калбайын деп тилин тыйды. Бирок Жакып деле доолу шамалдай күчөй берди. Самай досуңдан баарын уккам, канча жолу күйөөгө тийгениңди. Жакшы болсоң мындай болмок эмес. Күйөөсү чектен чыгып кеткенде Жанар дагы жарылып кетти. Унчукпай койсо, түшүнбөгөн адам экенсиң да. Ооба, менин тагдырым ушундай оор болду. Атайлап кылган жокмун го. Алардын бирине да өлүм тилеген эмесмин. Ажалдары менен өлүшкөн. Же эмне, аларды өлтүрүп койгонсуң деп жатасыңбы сен? Ошентип кайым айтышуу кыйлага узады. Бул батирди бала төрөп берген үчүн Мирлан Жанарга билек кылган болчу. А Жакып күчкүйө. Ордун билсе, эркектей болуп, баласын боюнда көтөрүп жүргөн аялын кечирмек да. Үй бүлө жашай бермек. Ансыз да Жанар Мирландан үмүтүн үзгөн болчу. Ага карабастан көңүл калтыра турган сөздөрү менен нөшөрлөнгөн жамгырдай болуп туруп алгандыктан Жанар Жакыпты үйүнөн кууп чыкты. Сен шүмшүксүн, сүйлөй албай энтигип жатат. Сен макоосуң. Мен жаман болгон күндө да мени аяп койбойсуңбу? Мени түшүнүп койбойсуңбу? Тескерисинче, менин каталарымды айтып, жанымды сыздаттың го. Жогол үйдөн, чыгып кет. Сендей күйөөдөн барынан жогу. Чындык ачуу болот эмеспи? Өзүнүн күч күйөө болуп жүргөнүнө Жакып тызылдап кетти. Күч күйөөнүн оокаты деле болбойт да. Кийимдерин чогултуп салганда бир сумкасы араң толду. Эшикти катуу жап чыгып кетти. Такылдаган эшикти ачса, мурдагы жалган нике менен үйлөнгөн Мирланы турат. Никеси жалган болсо да Мирлан Жанарды такыр кемсинткен эмес. Уул төрөп берет деп көзүн карачу. Экинчиден Мирланга сезими болгондуктан анын жанында Жанар өзүн
аял сезчү. Жакып ошол бойдон Жанардын жолунан чыккан жок. Кайтып келгиз кылып койсо керек. А Мирлан үчүн Жанар эшигин жапкан эмес. Жанар, менин жалгыз уулум бар. Аны сен белек кылдың. Ошондуктан мен сенден кол үзүп кете албайм. Убагы келгенде балам баары бир чындыкты билет, деп салды. Жанар чоочуп кетип, сен эмне деп жатасың? Балам кийин угуп калса, ал мага төрөп берип салгансың деп менин жүрөгүмдү дагы оорутсунбу? Бала төрөгүч деп. Мен унуттум. Ал бала тууралуу айта турган болбо. Жанар катуу тарынды. Ачуусу келип сүйлөбөй койду. Бирок ичинде өзүнүн баласын көргүсү келип, кандай болуп чоңойгонун билгиси келип, боору эзилип жатты. Ай күнү жетип Жанар Мирланга телефон чалды. Төрөтканага тез барбаса болбойт. Дагы жакшы телефон чалганда Мирлан өз алып калды. Мирлан, тез келчи. Менин толгон башталды. Тез дегенде Мирлан этият болбой. Азыр барып калам, чыдап тур, деп салды. Жанындагы аялы Элнура колу узун аялда. Чала угулса да Жанарды үнүнөн эле таанып койду. Төрөгөнү жатыптырбы? Жакшы болот экен анда. Эгер сенден төрөй турган болсо, бала меники болот. Уктуңбу? Деди Элнура. Ал күйөөсүнө башынан эле өкүм сүйлөйт. Атасынын колдосу менен Мирлан акчалуу бала болуп жатпайбы? Жанар берген баланы Элнура өтө жакшы көрөт. Бала төрөлөрү менен көкүрөгүнө жаткызып, өзү төрөгөндөй ишенип алган. Күйөөсүнүн Жанарга каттап жүргөнүн билип турса да, унчуккан эмес. Ал тургай Жанардын боюндагы кыз экенин да билчү. Төрөтканадагы тааныш эжесинин жардамы менен жазылган кагаздарга Жанардын эмес, Элнура өзүнүн аты жөнүн жаздырып коет. Ошондуктан меники болот деп ишеничтүү айтып жатпайбы? Жанар көз жарды. Айтканындай эле кыз төрөлдү. Мирлан атасымын деп жаздырып, төрөтканадан өзү чыгарып келди. Баланын кыркы чыккандан кийин Жанар жашаган үйгө Элнура уулун көтөрүп келди. Жанардын уулун алып келди. Баласын көрүп ичи тызылдап, алкымдан ылдый ысык суу куюу бергендей болду. Аны байкаган Элнура: "Ме, колуң алып көрөсүңбү? Сен дагы сагынсаң керек", деди ал. Алгач жок дегендей белги берип, бирок баласын кучагына кысты. Мойнунан жыттап, бир заматта шолоктоп кирди. Эмне да кыла алат? Элнура аны жошутуп турду. Насторгондо экөө жакшы достордой чай ичишти. Уул төрөп бергенде Элнура Жанарга убада кылгандан да көп белектерди берген. Элнура бул жерге келгендеги максатын айтууга өттү. Жанар, сага баары бир рахмат. Мени эне кылдың. Сен себепчи болуп, мен өзүмдү эне сездим. Өзүм төрөгөндөй бактылуу болуп жүргөнүмдү карасаң, сага ыраазымын. Сенин башка уул кыздарың деле бар турбайбы? Бул кызыңды деле мага берчи. Экөө энелеш бир тууган болсо, бири-бирине жакын болмок деп ойлоп жатам. Менин суранычымды четке какпа. Эмне десең да аткарам, деди Жанарга жалдырап. Жанар эмне дешин билбей, башы маң болуп калды. Ушул сураныч менен Жанар өзүнүн окуясын аяктады. Алдыда эки ажырым жол турат. Биринчиси Элнурадан Мирланды тартып алуу. Талаш оюнду өздөрү баштаган. Экинчиси Жакыпты кайра чакырып, жашоону улантуу. Жанар эми эмне кылышы керек? Көкөк, Люкс Салон, 5-бөлүм. Ай өткөн сайын Жанардын курсагы чоңоюп калды. Элнурага уулун берерде чындап эле Жанардын жүрөгү ооруган. Бергиси келбей, баласынан араң ажыраган.
Бул жолу негедир башкача. Элнурага кызын тезирээк төрөп берип, бай катын болууну эңсеп турат. Азыр мурдагыдай эмес. Жанар Элнурага түз эле телефон чала турган болуп калган. Кандайсың? Аз эле убакыт калды Элнура. Ишти баштай берели. Кандай дейсиң? Шаардагы сулуулук салонуңду да көрүп келдим. Төрөт үйүнө барганга чейин өткөрүп берсең жакшы болот. Элнура кайсы салонду көрдү экен деп ойлоно калды. Шаарда анын бир эмес 4 салону бар эле. Алардын ичинен эң чаканын берүүнү пландаган. Жанар тескерисинче салондордун эң чоңун тандаган. Ооба Жанар, кайсыны көрдүңүз? Деп суроо салды Элнура. Аянттын жанындагы салонго бардым. Мага ошол жакты. Ошону берсең, дегенде Элнура таң кала түштү. Анткени ал салон тууралуу Жанарга айткан эмес эле. Ал кайдан билип алды деп кызыгып, Мирландан шектенди. Башкаларын деле көрсөңүз болмок. Аны өзүм иштетем деген элем. Дегенде Жанар, мага ошол жакты. Бергиң келбесе, бербей эле кой анда, өзүң бил, деп телефонду өчүрүп салды. Көзүр карта азыр Жанардын колунда тургандыктан, ал каалагандай шарт коюп баштаган. Элнура ачууланып, Мирландын жумуштан келишин чыдамсыздык менен күттү. Күйөөсү бул күнү Жанарга баш баккан эле. Кеч болуп калгандыктан Элнура күйөөсүнө телефон чалды. Ал болсо сүйлөшө албай, дудаланып калганынан эле Мирландын Жанардын жанында экенин түшүндү. Ооба, Люкус салон тууралуу Жанарга Мирлан айтты деген жыйынтык чыгарды. Бир маалда Мирлан келди. Андан сынамакка сурап, сен кандай ойлойсуң? Жанарга кичи райондогу салонду берсек болобу? Же Люкусту берелиби? Деди. Мирлан, өзүң бил. Салондор өзүңдүкү. Иши кылып капа кылбасаң эле болду, дегенде. Капа кылбайын деп Люкусту берүүнү туура көрүп жатам. Сенин оюң деле ушундай болсо керек, деп кайра суроо салды. Күйөөсү унчукпай турду. Кызык, ал салон тууралуу Жанар кайдан билип алды десең? Же агенттери барбы? Болбосо кайдан билип алды? Дегенде күйөөсү сүйлөгөн жок. Жанарды аяган экенсиң да, азаматсың. Мени деле кээде аяп турсаң? Ооба, чындыгында ал Люкс салон тууралуу Жанарга Мирлан өзү айткан болчу. Буга чейин төшөк үчүн эле барат деп ойлогон болсо, эми күйөөсүнүн Жанарга имээрлеп, жан тартканын биринчи жолу сезди. Мындан көп узабай Жанар кызын жарык дүйнөгө алып келди. Элнура кызын кучагына алып, сүйүнгөнүнө чек жок. Люкс салонго ичи ооруп жаткан болсо эми кызын алгандан кийин ыраазы эле болуп өткөрүп берди. Эч жерге батпай түрткүнчү болуп келген Жанар эми башка аял. Бою башын түздөп, кыйла оңолуп алган. Башынан жолугун түшүрбөгөн болсо, эми чачын жасатып, кырктырып, боетуп, өзгөрүп алган. Алыш бериш аягына чыккандан кийин Мирлан келе калганда, Жанар машина айдаганды каалап жатканын айтты. Ал Жанарды унаа мектебине өзү алып барып, окууга киргизди. Бейтаныш адамдар аларды көрсө, аялы менен күйөөсү экен деп ойлошор эле. Элнура көрбөсүн да. Жанар болсо унааны айдаганды тез эле үйрөнүп, рулду ишенимдүү кармап калды. Мирлан, мага эми машина керек. Белек кылбайсыңбы? Же Элнурага айтайынбы? Дегенде Мирлан шаша сүйлөп, ага мен өзүм айтам. Айтпай койсом болбойт. Эгер билип калса чатак болот. Билесиң да, деди. Унаа мектебинен үйгө келе жатып, Мирлан машина тууралуу кайра сүйлөдү. Сен өзүң эле сурагын Элнурадан. Машина алып бер деп. Азыр мен айта турган болсом, дагы кызганып өлүп албасын. Ошентип Жанардын жашоосу кескин өзгөрдү. Эскирген кийимдерин жарашыктуу костюмдарга алмаштырып, Жанар ийгиликтүү ишкер айымга айланды. Унаанын да жакшысын алдырып алды. Акыркы окуялардын бирине да Самай аралашкан жок. Кимдин эмне кылганын билбей да калган.
Орусияда жүрүп келери менен Жанардын жашоосуна, Элнура менен Мирландын турмушуна кызыкты. Акыркы жаңылыктарды угуп, оозу жабылбай калды. Самай мурда Жанарга өктөм сүйлөп келген болсо, эми катуу сүйлөмөк турсун ар бир сөзүн ойлонуп айтып калды. Самай ким өзү? Ал базарда соода кылган катын. Көрүнгөн менен ойду келди сүйлөгөн обужо аял. Ар кимдин турмушуна башын тыккан ортомчу. Бирок андайлар да керек бул турмушта. Ал болбогондо Жанар азыркыдай боло алмак эмес. Элнурага кыз төрөп бергенге чейин Самай Жанарга эч кандай ичи тарылык кылган эмес. Анын болгон максаты ортомчулук менен пайда табуу эле. Мындай иштеринде Жанарды курал, каражат катары пайдаланчу. А Жанар тескерисинче ар кандай турмуштук сезимдер менен жашачу. Жанар Самайды унаасына отургузуп, өзүнүн салонуна алып келди. Ичин тааныштырып, сулуу да кылып койду. Ай Жанар, карачы, жашооңду кандай кылып өзгөртүп алдың? Сен деген эми депутат болсоң да болот. Мен сени менен сыймыктанам, деди Самай. Жанардын болуп көрбөгөндөй өзгөргөнүн көргөн Самай көкүрөгүндө ичи кайнап кетти. Айылдан келген Жанардын азыр жеткен жырганчылыкта жашап жатканына Самай кыйналып турду. Ал шуулдаган аял болгондуктан шашылып, туура эмес сүйлөп алды. Мен болбогондо мунун баары сенде болмок эмес. Сага туура жол көрсөткөнүм үчүн кичине бөлүшсөң болот эле, туурабы? Менин жардамым менен азыр кычырап отурасың го, деп келжирегенине Жанар ачууланып кетти. Ошондой дегин, сен менин кыйналганымдын кымындайын да көргөн жоксуң да. Мени мажбурлап, 4 дубалдын ичине камап кеттиң. Камакта отуруп, уул төрөгөнгө аргасыз кылдың. Жанымдын бир бөлүгүн башка адамдарга тартуу кылдың. Ай, мен адаммын акыры. Мен да энемин. Өзүң төрөгөн баланы берип салуу оңой дейсиңби? Бычакты тузга малып, анан менин колу бутумду каалаганча кескилегендей болдуң. Мен өткөргөн күндүн бирин да көргөн жоксуң сен, акмак, деп токтон албай уруш берди. Жанардан мындай сөздөр чыгат деп ойлогон да эмес эле. Самайга болгон жек көрүү топтолуп калган экен, Жанар да жеңилденип алды. Анын жемесине чыдабай Самай ачуусу менен айылга жөнөдү. Жанарды душман көрүп, Жанар кантип баласын акчага сатканын баарына айтып берди. Жанардын аброюна шек келтирген ушак кептер тез эле айланага тарап кетти. Ал азыр өзүн коргой албаган байкуш аял эмес. Анын бизнеси, акчасы, байланыштары бар. Аялдардын ар бири өз чындыгы үчүн, өз өмүрү үчүн күрөшүүгө даяр болгон тирешүү башталды. Ал эми бул күрөштүн жыйынтыгы күтүүсүз болду. Самай тараткан ушак кептерди Жанардын апасы кечиктирбей жеткирип турду. Ай кызым, тиги Самай, классташың. Аны менен эмне талашып жатасың? Бир нерселерди эле айтып, тантырап жатат го. Же сен чын эле бала төрөп саттыңбы? Көчөгө чыксаң эле элдин баары сени сөз кылып калды. Эмне айтарымды да билбей калдым, деди апасы. Жанар сыр бербегенге аракет кылып: Апа, ал ошондой болуп калган турбайбы? Акча сурайт. Жок десең эле өлдүң. Мен бербей койдум эле, дароо айылга жеткен турбайбы? Деп күлүп койду. Жанардын көңүлү чөгүп, ачуу толкунун сезди. Ал өзү жетишкендин баарын жок кылмайынча Самай токтобойт окшойт деп ойлоп калды. Бирок Жанар азыр башка. Ал бир кездеги бала сатуу боюнча коркунучтуу келишимге макул болгон жөнөкөй кыз эмес. Эми ал турмуштун сыноолорунан катууланган, күчтүү аялга айланган. Самай кайын сиңдиси Элнуранын үйүнө келип калгандыктан Жанар дароо эле жетип барды. Элнура жакшы мамиле кылгандыктан аны менен эже сиңдилердей мамиле кылышчу. Бул жердеги уул кызы менен кучакташып, Самайга кезек келди.
Самай, бул жака келип менин жашоомду бузуп коем деп ойлойсуңбу? Жанардын үнү жайбаракат чыкканы менен ичи кайнап турду. Бул келишимди өзүң сунуштагансың. Өзүң да ортодон акча алууну каалагансың. Эми мен ийгиликке жеткенден кийин кызганып жатасыңбы? Самай текебер гана шылдыңдады. Ийгилик? Муну ийгилик дейсиңби? Уулуңду саттың, кызыңды саттың, Жанар. Үй бүлөңдү, намысыңды саттың. Жеңесинин мындай сөзүнө Элин Нуранын да жини келип кетти. Ай жеңе, эмне деп жатасыз? Токтотуңуз. Менин балдарым тууралуу сүйлөбөңүз, деп Самайды кагып салды. Элнуранын сөзү Жанарга жан киргизди. Самай, уулум да, кызым да токчулукта жашайт. Мен берген балдарды сен бере ала белең. Сен мени пайдаландым деп ойлогонсуң. Бирок сен мени колдонгондой, мен да сени пайдаландым. Мен өзүмдүн жашоомду курдум. Аны сага тепсетпейм, деп кетип калды. Самайдын аракети менен ал тараткан имиштер шаарга жетти. Бирок Жанар ийгиликтүү ишкер айым катары таанылган жерде бул кептер башкача кабыл алынган. Салондун кардырлары, бизнес өнөктөштөрү баары Жанарды максатка умтулган акылдуу аял катары билишчү. Ал эми бала сатуу тууралуу укканда көпчүлүк аны атаандаштардын Жанарды каралоо аракети катары кабыл алышты. Ал ортодо Жанар Мирлан менен жолугуп, батирди чоңойткусу келип жатканын айтат. Мирлан, сен мени док кылып жатат деп ойлобо. Сага мурда деле андай мамиле кылган эмесмин, туурабы? Деп суроо узатты. Мирлан күлүп койду. Мен батирди сатып, короосу бар жер тамалгым келип жатат. Жерде жашаганды жакшы көрөм. Тиги батирде сыгылып кеттим. Жардам кыла аласыңбы? Мирландын колунан баары келет азыр. Үй кеп бекен. Албетте, менин балдардын апасы болсоң, сага кылбай. Андан көрө дароо айт. Мен сени билип калдым го. Кайсы райондон таптың? Дегенде. Аялдаманын сол каптал жагында. Багы да бар экен, мага жакты. Апамды балдарым менен кошо алып келем баарын. Айлыга каттай берип, убакыт жолго эле кетип жатат. Батирди сатам. Жетпегенин сен кошуп турасың, дегенде. Мирлан. Батирди сатпай эле кой. Ал тура берсин, макулбу? Биздин алгачкы жолуккан жерибиз дагы деле кызмат кыла берсин, деп Мирлан күлүп койсо, Жанарда колунун учу менен Мирландын далысын уруп койду. Ошол эле күнү Жанар жактырган үйүнүн ачкычын колуна алды. Ушундай да болобу? Бир кезде көзү жаштан кутулбаган Жанар, кайгыдан качып кутула албаган Жанар эми каалаганын кыла алат. Документ Жанардын атына катталгандан кийин аны Мирлан өзү алып келип берди. Ыраазычылык билдирип, Жанар Мирланга бир сөз айтайын деп калганда, Мирлан аны токтото калып, мен билип турам эмне айтарыңды. Кел андан көрө никебизди окуталы, деди. Жанар да ушул суроону бере албай жүргөн. Жанар жаңы үйдүн кенен бөлмөлөрүн тегерете карады. Бул үй анын жаңы жашоого болгон билети болду. Апасы менен кошо балдарынын баарын көчүрүп келди. Балдардын сүйүнүчүндө чек жок. Ар бирине бирден бөлмө, компьютер, китеп, оюнчуктар. Айтор, алар башка дүйнөгө келгендей болушту. Жаңы конуштуу болдум деп бир кой союп, айылдагы тууган урукту чакырды. Туң уулу Баатыр гана атасы Аскар менен жашагандыктан, ал кийинчерээк атасы Аскар, чоң ата, чоң энеси менен кошо көргөнү келишкен. Жанар дасторконун жайып, конокторун сыйлап жаткан учурда дарбаза такылдады. Баатыр барып ачса, чакырылбаган коноктор келип калышыптыр. Жанар аларды келет деп күткөн эмес болчу. Мирлан менен Элнура балдары менен чогуу келишти. Жанар конокторду тоскону сыртка чыкты. Меймандар бул жакта калып эле Жанар кичинекей балдарды бооруна кысып, аларды кайра-кайра өпкүлөп жатты. Терезеден карап турган Жанардын апасы
бул жерде бир мандем бар экенин сезди. Бул балдарга эмне мынча үзүлүп жатат? Баягыда Самай айткан сөздөрдүн чындыгы бар окшойт. Булар экөө тең Жанардын балдары экен. Ушуларга саткан турбайбы? Деп койду ичинен. Чынын айтканда Элнура көзү ток, адамгерчиликтүү аял. Бул Жанардын берген баасы. Башка аял болгондо Жанарды балдарына жолотмок эмес. Келгиле, силерди келет деп ойлоп оптурмун. Жүргүлө үйгө, деп Жанар башкача сүйүндү. Элнуранын кызын көтөрүп алган. Элнура бул үйдү көрүп, ичинен мындай үйлөр оңой акчага келбейт. Жанар өзү ала алмак эмес. Мирлан акча берген окшойт, деп дароо эле күйөөсүнөн шектенди. Конок бөлмөгө жеткичең Элнура чыдай албай: "Берки батирди саткан окшойсуң, деп сурады. Эмне деп жооп айтаарын билбей: "Жок, сата элекмин. Бирок сатууга койгонмун. Арзан сурап жатышат. Жакшы кардар келгенде сатамын. А бул үйдүн акчасын жарым-жартылай берип койдум", деп Мирланга сөз тийгизбеш үчүн Жанар жалган сүйлөдү. Конокторду тосуп чыккан Жанардын апасы кызынын колундагы кичинекей кыздын көздөрүнөн Жанарды көрдү. Жанардын көчүрмөсү эле. Элнура жетелеп келген уулу да Жанарга окшош. Аларды көрүп эле экөө тең өзүнүн неберелери экенин түшүндү. Эч кимди оңтойсуз абалда калтырбайын деп, бул балдар тууралуу апасы сөз кылган жок. Тамактар берилди, чайлар ичилди. Элнуранын уулу менен кызына Жанардын башкача эзилип жатканын бул бөлмөдөгүлөрдүн баары эле байкады. Ушак айтканга жакын жеңелеринин бири абысын жеңесине: "Бул кыз жалгыз башы менен ушундай кымбат үйдү кантип алды экен, Биз өмүр бою эле тытынып келе жатабыз. Мындайга жетпедик го", деп шыбырады. Үйрөнгөн адатынча Жанарга кайрылып: "Кыз, бул балдарга эмне мынча үңүлүп калдыңыз?" Бул суроосу менен Жанарды чымчып алгандай болду. Айтор бул күнү Жанарды оңтойсуз кылган суроолор улам-улам угулуп турду. Сый да бүттү. Коноктор узатылды. Кызынын көңүлүн түшүрбөйүн деп Жанардан эч нерсе сурабай эле коеюн деди апасы. Ансыз да түшүнүктүү. Бирок апасын ой басты. Ашканадагы иштерин бүтүрүп келип Жанар суратпай эле өзү айтып берди. "Апа, сиздин эмнени сурайын деп жатканыңызды билем. Ооба, Элнуранын уулу менен кызы дагы меники. Аларга мен төрөп бергем. Алардын балдарына мен карын энемин. Алар менин балдарым", деп ыйлап жиберди. Апасы аны жоошутуп унчукпады. "Апа, мен кыйын экенмин. Адам көтөрө алгыс оор жүктү желкем менен көтөрдүм. Чалындым, кайра турдум, ыйладым, кайра соорондум. Үшүдүм, кайра жылыдым. Ач калдым, кайра тоюндум. Башымдан эмне деген күндөр өтпөдү, апа. Мен экенмин баарына чыдадым. Күйөөлөрүм биринин артынан бири өлүп жатканда өзүмдү кара жолтой аял экенмин деп өз өмүрүмдү өзүм кыйгым келди. Өзүм кол салгым келди, апа. Жашагым келбей, бул дүйнө мага азаптын дүйнөсү болуп калган эле. Же ичимдеги күйүтүмдү сизге айта албай, арманымды угаар адам таппай кыйналдым го, апа. Балдарым менен сиз болбогондо мен азыр бар белем, жок белем. Силерди ойлоп гана жашай бердим. Мени кемсинтишти, намысыма тийишти. Темир торго камалган чымчыкта жашадым, апа", деп кандайча карын эне болгонун, Самайдын коркутууларын, балдарынын аталарына айтып берди. Шордуу кызынын армандуу жашоосун уккан апасы да чыдап тура албады. Эне бала окшуп ыйлашып, көз жаш менен ички букту чыгарып алгандай болушту. "Жанар, мени кечирип кой, кызым. Сени Маратка зордоп бербегенимде тагдырың мындай болбосо эле. Өзүмдү да айыптап жүрдүм. Бардар үйгө келин болсо кыйналбай жашайт деп ойлогонмун да.
men kem akıl. Akça baktılıq albay turbayba. Emi bolor iş bolup boyosu kandı kızım. Aşudan ötüp alıpsın. Mından arkısı jakşı olsun dep tileyli kızım, dedi apası. Arkı berkini süйлöşüp oturup apasında gayra bir korkunuştu oy payda boldu. Janardın baldары кийин чоңойгондо кокусунан жолугуп бири-бирин жактырып калса эмне болот? Аларды убагы келгенде тааныштырып, баарын ачыкка чыгарбаса болбойт, деп түйшөлүп. Жанарга бул тууралуу айтайын деди. Бирок убакыт бар. Азыр кыйнабай эле турайын деген ой менен калды. Үйү аябай сонун экен. Сага жактыбы? Деп Элнура машинеде баратып күйөөсүнүн оюн сурады. Ооба жакты. Жакшы үй экен. Кенен жасалгасы да сонун. Мага да жакты. Бирок түшүнбөй жатам. Мындай үйдү сатып алууга Жанардын акчасы жок эле го. Ачыгын айта бер, деди Элнура Мирланга. Күйөөсү сүйлөбөдү. Элнура кайрадан: "Унчукпайсың да. Айтпасаң деле билип турам. Жардам берсең бере бер. Мен бактылуу эне болуп жашап жатканыма Жанар себепчи. Ал сенин токолуң болуп калды да, Токол деп атасыңбы? Ошол токолду ким таптı эле башында? Токолду өзүң дайындап, мени өзүң жөнөттүң эле го. Мен ага өкүнбөйм. Тескерисинче ыраазы эле болуп жатпаймынбы? Бирок бир эле токол жетет", деп күйөөсүн карап койду. Жанар менен жакын мамиледе болгонуна Элнуранын деле каршы болбогонун түшүнгөн Мирлан ичинен кудуңдап алды. "Мени билесиң да, атам бизди акчадан кем кылган эмес. Азырда акчага дүйнөгө кызыкпайм. Тамак ашка, кийим кечеге баскан турганыма жетсе болду да. Менин арманым эле балалуу болуш эле. Мына эми менин арманым жок. Жакшы көргөн адамымдан уулум бар. Менин бакытым ушул балам. Менин келечегим ушул балам. Каалаганым мени менен чогуу жашасаң эле болду." Мындан көп узабай Мирлан менен Элнура жалгыз уулуна сүннөт той берүүнү каалашат. Тууган урук чакырылып, той да башталды. Элнура Жанарды сөзгө чакырып: "Жашоодо тапкан эң жакын эжем", деп тааныштырды. Жанар микрофонду колуна алганы менен сүйлөй албады. Бул жерге классташы Самай да келген. Жанар Самай жеңемден коркуп жатат окшойт, деп Элнура ойлонду да Жанардын кулагына: "Коркпоңуз, мен Самай жеңемди сүйлөгүс кылып койгом. Андан көрө душман көзүнө жакшы калоо айтып койсоңуз", деп шыбырады. Жанардын толкундоосунун чыныгы себеби башкада эле. Ал өз уулунун тоюна конок болуп келгенине ичи күйдү. Башында жөн эле толкундаса, алып келген белегин уулуна берерди токтоно албай ыйлады. Эл таң калган боюнча калды. Акырында Самай Жанардын жанынан өтүп баратып: "Көкүк, кандайсың досум?" деп сөз менен чымчылап өтө берди. Ошол болду Самайдын "Көкүк, кандайсың досум" деген сөзү Жанардын кулагында жаңырып турду. Туң уулу Баатыр орто мектепти аяктап, окууга шаарга келген. Апасынын Мирлан менен тез-тез жолугуп калганын көрүп кызганчы болду. Алар сүйлөшө калса, жолтоо болгонго аракет кылат. Бир жолу ачык эле "Апама жолугуңуз" деп катуу тийди. Жанар менен Мирланды кандай иштер байланыштырып турганын Баатыр кайдан билсин? Бир эркек деп ойлоду да. Жанар уулун четке алып чыгып: "Батыр, сен чоңойдуң уулум. Мындай кылганың туура эмес. Мен түшүнүп жатам. Сен апаңды кызгандың. Бирок мындай болбошу керек", деди. Батырдын кызгануусунун да жөнү бар. Ал апасынын башка эркек менен эмес, өз атасы менен чогуу жашашын каалачу. Мындан мурда да Баатыр апасына бул тууралуу айткан болчу. Бирок апасы ага мүмкүн эмес экендигин айткан. "Апа, мени жакшы көрөсүзбү?" деп Баатыр апасына тик карады. "Ооба балам,
Sen menin tayanar toğumsun da balam. Anda menin bir kalımdı orundatsanız. Aytıver ulum, sen üçün barınca sayın. Çın ele barınca say alasız mı? Oba, emni mağa işenbey turasın mı? Anda menin atam menen çoğu yaşağınız. Oba, atamdın gemçildikleri bar. Özüne işenbeyt dağı dile. Atam menen çoğu yaşap, anın kanday adam ekenen men жақшы bilip kaldım. Bir oğal жүрөгүндө kiri жоқ adam. Мен özü jumşak. Men anı ayap turam. Atam menen jaraşasız mı? Жанардын bir zamatта öңü buzuldu. Миң ирет кааласа да Батырдын бул суранычын аткара албайт. Кыйыла туруп: "Жок балам, бул өтүнүчүңдү аткара албайм. Колумдан келбейт. Эгер апа катары мени да аягың келсе, мындай суранычты башка айтпа. Мен өткөн күндөрүмдү эстегим келбейт. Өткөнгө кайткым келбейт балам. Мен көрөрүмдү көрдүм. Андан көрө Батыр сенин келечегиңди ойлонолу. Окууга тапшыр, диплом ал. Сенин күчтүү адам болушуң үчүн мен колдон келгендин баарын жасайм уулум, деп дагы көптөгөн кеңештерин айтты. Бул кишинин аты Мирлан. Ал мени көп жолу колдоду. Азырда жардам сурасам жок дебейт. Азыркы менин ишим, үйүбүз, ушунун баарына анын колдоосу менен жеттим, балам. Ал менин чыныгы досум. Анын алдында мени азыр уят кылып койдуң. Андан көрө барып кечирим сурап кой, деди Жанар. Батыр туура кабыл алды окшойт. Ары жакта кетпей күтүп турган Мирланга барып кечирим сурады. Мына эми Мирлан Батырга жат адам эмес. Батырдын көңүлүн алуу үчүн аны шаарга алып чыгып, кооз жерлерди көрсөттү. Белектерди алып берип, кыскасы аз убакыт эле ал экөө ынак болуп калды. Иштин баары өз нугунда жүрүп, көңүл тынч алып, жашоо жакшы болуп калганда, Жанардын акыркы күйөөсү, 6-чы күйөөсү Жакып пайда болду. Жакып таардышкан боюнча кетип, талак берген эмес эле. Кызы төрөлгөндө да кабар албаган. Үй бүлө эми керек болгонсуп, Жанардын жолун торочу болуп алды. Жакып кызын кайра өзүнө алып, Жанар менен чогуу жашагысы келет. Амындайга Мирлан такыр жол бербейт. Жанар эми эмне кылышы керек?